Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качканбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы тарыхый романы менен тааныштырууну улантабыз. Ормонду орго салган жигиттер шатырап айылга келгенде качке канат жайып тусут. Ата намысын алып берген азаматым деп, Эралынын маңдайынан сүйөт. Ак канжыга жаныбарым деп, марал торунун көкүлүнөн сылайт. Түлөөгө боз бээ чалдырат. Ормонго биринчи кол салып, карууга чапкан Алыбек экенин, ал жолдо айылына бурулуп келе бергенин угуп. Ала келүүңөр экен, бекер балалык кылган турбайсыңарбы? Күлүк мингизет элем деп кейит. Сый үлпөт көрүп келген дейит аттан түшкөндө эле кыра, дааныш, иш жакшы экенин сезет. Бирок кандайча орундалды, кеп ошондо. Кана, көргөнүңдү төкпөй чачпай айт, деди уулун. Тейит бүт баяндап, аягында бырс күлүп. Жатакчы чудунун эр албаган кара далы кызы бар экен. Ниязбектин ормону бүгүн түнү ошону ала качат, деди. Кыз деп тергегени сур байтал болчу. Дааныш түшүндү, уулуна көз кадады. Акыл тапкан качке болсо. Айдактаганы силер болсоңор, колуңардан келген ошол да. Дааныш моло таштай милтиреп ойго батты. Ормон баштаган калың кол сап-сап бөлүнүп, сала-салаадан куюлуп, найза учу кылкылдап, туяк чаңы асманга созулуп, качке элин каптады. Алар үйлөрдү керегеден ала аңтарып салып, катын баланы озондотуп, мал сүрдү. Журттарда ит улуп, өрөөн муңдуу. Мындай болор айдан ачык. Ошого көзү жетип, эл бүлүгүнөн жүрөгү шүгөн Дааныш. Артынан келсем кошомат кылгандай болуп калам деп, жол кесип, алыстан түшүп имерилип, алдынан чыгып, кыябын таап олтурбайбы? Тигине карачы, деди. Дааныш көк таш түбүндөгү кумурсканын уюгун көрсөтө. Жашоо менен алек. Биз деле ошол күн алдында жер бетинде көлөмүбүз да булардан ашпайт. Өмүрүбүз да канчалык узун эмес. Кана, ормон береги жайнаган кумурскалар толгон тешиктен чууруп кирип чыгып, бир уюкта күн көрүшөт. Бизде ушул макулукчалык, ынтымак барбы? Ормон сабылып унчукпады. Алсаң өчтү качкенин керт башынан алгын. Көк таш үстүндөгү ормон элең эте үтүрөйдү. Дааныш байкамаксан кенебеди. Экел чабышпасын. Чабыштан мүйүз чыкса, кыргыз башындагы мүйүз кулач узармак. Чабыш кордугунан чээнге кирген Дааныш атанып, кабактын тоосуна камалдым. Эл четине жакында чыктым. Эл чачылбасын, чачылган эл ээсиз мал. Ээсизди ууру да алат, бөрү да жейт. Эл бузулбасын, бузулган эл түн толгонуп, эмизгенине сүтүн унутат. Эптеп чоңойткон ата күчүн унутат. Ате карыя, кылган зордугуңа ээ. Болуптур, өтүнүчүңүз кабыл. Айылды олжо чаап, ормон колго түшүп кеткенин укканда, карт Ниязбек кадимкисиндей кайраттанып, сыртка чыккан. Таяк кармап сурданып, үйгө кирбеген. Өлөрүмдө башыма мүшкүл түшүп, баламан топурак буйрбай, кийинкилерге кет буламбы деп, күңкүлдөп жашыган. Күнгөй тескейге батпай жайнаган жылкылар табылды. Эки жака кабарчы чаптырып, түкүлдөшүп жатканда, минтип ормон өзү келди. Ниязбек иш жайын түшүндү. Маңдайына калыгул далдырды. Калыгул өзүнө ата өтүшкөн, букарлашып бараткан тууган. Ормондон улуу, боюн таза күткөн, адамга тик багып сүйлөбөгөн кырс киши. Тээ чычкан жылында бүт арка кыргызы казакка каршы аттанат. Иленин Көк булак деген жеринде айылды чаап, катуу уруш болот. Казак колунун башчысы Берди кожо өлтүрүлөт. Ошондо чабышты жашынан көргөзүп, үйрөтүүгө ээрчите келген 7 жашар Калыгулду Ниязбек бийик чокудан каратып коет. Кечинде чалыккандар кошуунга келгенде агасынан сурайт. Байке эмнеге кишини киши аябай койчу кырат? Мээнеттерин билсем келбейт элем. Анда агасы:
Жаагын карыш. Бала баладай болсочу дегенде жалдырап унчукпай калган. Кийин ал окуя эсинен түк кетпейт. Элдин ичи курусун деп жалгыздап өз чарбасына оогон. Жогоруда качке эске салган эки элдин урушунда да туугандары Калыгулду катышсын деп киши жиберсе. Эки агайындын чабыш эмес, казак-кыргыздын урушунда балалыктан зорго чыдагамын деп барбай калган. Калыгул 7 жаштан өтпөй Сопу ата дегенден дин окуусун окуду. Кадимкидей намазга жыгылып, орозо тутуп, Куран буйруктарын өмүрүнүн буйрук берчү күчү кылды. Басса турса Кудайга жалынат. Никелеп алган аялынан башка ургаачка ыклас түшүрбөйт. Ууру кылганды, ушак сүйлөгөндү жек көрөт. Андайды Кудайдын күнөө көрүү деп сезет. Мууздалбай өлгөн малдын этин макрөө деп ооз тиймек түгүл шорпосунун жытынан качат. Бөөдө жерден табылган же бирөө аркылуу келген олжону бу менин таманакы маңдай терим көрөгөн эмес деп албайт. Жигит учурунда башкалардай өткөрбөдү. Өбүшүп кучакташмай кыз оюндарга да кошулбады. Мунусун Ормон жактырбайт. Апенди деп күлүп мазактайт. 30 күнү ооз бекитмей орозо айы оошуп, кээде күздө, кээде кышта, жай жазда да келип калат. Элде орозонун кышкы учуруна өмүрүндө 3 жолу кездешкен адам тозок отуна түшпөйт имиш. Ан үчүн 90 жаш керек экен. Ошондой орозо айдын биринде Ормонго: "Эртең биринчи башталышы оозуңду бекит" дешет. Мен үчүн апенди бекитип коет деп күлүптүр. 5 убак намаз окуу мусулман пендесинин мойнундагы парзы дешсе да Ормон о дүйнө барганда апенди акем куткарып алат деп оюн чынга сала моюн сунбаган. Ормондун жоосунун Калыгул да сүйбөйт. Намаз окугун деп үндөйт жолукканда. Шарият жолуна түшсөң, Кудайдын пирлигин билесиң. Ал адам баласына жылынсын деп күн берди, күндөн от алып отурасың. Тоюнсун деп жер берди, малың оттоп эт жеп, сүтүн ичип отурасың. Көгөрсүн деп суу берди, жутуп суусунун канып, жуунуп, тазарып отурасың. Эсирбей, Алла Тааланын күчүнө жүгүнсөң, өзүңдүн күнүмдүк пенде экениңди билесиң. Анын бирдигине жооп кылып, башканы кадыр тутсаң, бейбечарага кайрымдуу болосуң. О дүйнөдө жаныңа сооп, баштарына иш түшсө бириге калчу, демейде кыял жоруктары ушинтип келишпей, бирине экинчиси сынтакчу экөө бүгүн Ниязбектин маңдайында. Булардын үстүндө Ормондун элге Шыптыгашка аталып кеткен жигити Каптал. Экиини кууш, таза куйкаланган керчөөнүн терисиндей майланышкан кара сур неме? Кыргыздар жогун издеп таап алса, Жакиянга чыгып олжолуу келсе, минген атын жолдуу деп жактырып, ак канжыгалуу жаны бар деп коюшат. Жылкы арасында мындай аттын болоору дагы анык. Жол болбогон атты куу канжыга дешет. Аттарга коюлуучу бул эки сынак жигиттерге да ыйгарылат. Биринчиси куу Каптал, аны ээрчитсе олжо түшпөйт, баштаса жол бузулат. Муну турмуштун көп сынынан өткөрүп, көздөрү жеткенде түңүлүшөт да, андай адамды топ жанына жолотпой калат. Экинчи бирөөнү Ак Жайдаң дешет. Ак Жайдаң аталган жигиттин кабагы ачык, көзү тунук келет. Ал отурган дасторкондо береке, ээрчитсе олжо мол имиш. Капталдын биринчи аты башка болгон дешет. Айылдагы балдар түшкө ойноп, ышкын, карагат издеп тоого чыгып, кекиликтин жумурткасын алууга адыр-кыдырып жүрүп, Каптал ээрчиген күнү нечен том соруп кур келишкенинен чыдабай, куу Каптал атап калышыптыр. Кийин куусу түшүп, Каптал атыгып кетет. Бул Ормонго кандайча жагып калды? Айтор Калыгул Капталды көп жактырбайт. Кол алышса адамдын бою жыйрылат, алаканы муздак, бака кармагансып. Мындай неме менен алыш-бериш кылууга болбойт, жолу туюк, жакшылык үстүнөн чыгарбайт деп күңкүлдөп жан жагын каранчу. Азырдагы Капталдын үлпүлдөгөн кирпигине, жашына кыбыңдаган көзүнө тигиле карап, кытмыр амал көйлөгөн сезди. Кымбат ичигин жамана аркасын сүйөп отурган Ниязбек сөз жөнөттү. Ини алдында ага карысы болот. Агасы инисине улуулук акылын айтып, жол жобо көрсөтөт.
Колуман келген далалатымды жасамакчы элем, жашыңдан эстүү чыгып, жолуңу бөлүп, сырт салып кеттиң иним Калыгул. Бала алдында атасы кары болот. Баланы үйлөнтүп, үй жай энчисин бөлүп берет. Бир эмес 2 аял алып бердим Ормон. Улуу балаң үмүт аалы кол арага жарап калды. Мал энчи гана эмес, кыштуу, жайлуу жериңди бөлүп бердим. Чоң атаңдан берки өлүү дүнүйө колуңда турат. Көп жашадым, көптү көрдүм. Буга шүгүрчүлүк кылып, жарыкчылыкка ыраазы болуп кетишим керек. Карыя тык-тык жөтөлдү. Калыгул кулак салып, уюп отурду. Ормон обдулуп күйшөлдү. Эми бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу болгула. Жакшы ата жаман уулга 40 жыл азык дейт. Ормон, мен сага 40 жыл азыкмынбы? Ал бир Кудайдын буйругу. Жакшы ага жаман энеге канат куйрук дейт. Опулдабай Калыгул абаңдын айтканын угуп, дегенине көнүп жүргүн. Калыгул жылмайды. Уулуң угаар бекен? Жандоочу болбой кийик аттырчу беле. Каптал купшуңдап, сөз кыпчый албаган нарманда. Көндүм кыялдуу Ормон боп этти. Өзүм билем. Атасы каңырыш угуп, кулагын тосту. Эмне деди? Өзүм билем дейт, деди Калыгул. Чал шыпшынды. Өзүң билгениң ушулбу? Кайда барып келдиң? Ормонда бирдеме дейт беле. Дааныш менен атасынын акылы эшилише түшкөнүнөн буулду. Карасанын мыткынып кабак түйдү. Сөз тегине Калыгул бу саам түшүнбөдү, кийин билди. Ниязбек тык-тык жөтөлүп. Коңшу эл бизге илгертен атбайларга казык, туйлерге шыргый болгон. Колуңан чыгарбай бооруңа тарт. Эл менен кишисиң сен. Бул күнкү Ниязбектин айтканы акыркы керез экен. 100дөн 101ге караганда кыштын таш жарган чилдесинде дүйнө салды. Ала тоодо кыш маалында чөйчөгү чукур айгыр менен жакындагы айылга жол ыңтайына карап кабар айтпаса, алыстагы элге катташуу кайда? Кар уюган бийик тоолор жик чыгарбай чеп болуп курчаган. Арасында адам жашайбы, жокпу, белгисиздей ың-жың, асманга созулган, түтүнү да билинбейт, кыйкырган үндөрү да угулбайт. Те булут аралап сызган жору, бүркүт канат түгөлдөп жүргөндөй каалгып, кесип өтөт айыл үстүнөн. Ормон атасынын көз өткөнүн алыстагыларга жазда кабарлады. Быйыл күздө аш өтөөрүн кабар жеткирилгендер биротоло ошондо келээрин табыштады. Аш берер адам адатта алды менен жакын туугандарын, жамандык жакшылыгында намыс талашчу, кандаш уруу башчыларын чакырып кеңеш салат. Кеңеште кабар айттыруучу алыскы уруулар, алардан келүүчү адам саны, кетүүчү тамак аш, тартуулар такталат. Ашта окуянын эң негизги чордону ат чабыш. Чабылган күлүктөрдүн канчасына байге сайылат. Биринчи келген күлүктүн баш байгеси. Дагы ушундай толгон, оюн зоок, шаан шөкөткө берилүүчү байгелер кандай? Ошолор белгиленет. Ошого жараша кам көрүлүп, кетүүчү чыгым ар кимисине бөлүнөт. Чоң уруулар салык милдетин дүңүнөн алып, анан өз ичиндеги майда урууларга бөлөт. Алар карамагындагы түтүнгө чачат. Айтылган салыктарды жыйноого атайы кишилер дайындалат. Ана кызык оюнду ошолор баштайт. 40 жылкы бөлүнсө, 10ду кошуп, 50-нү өндүрөт элден. 500 кой бөлүнсө, 100дү кошуп, 600дү алат жарды жалчылардан. Алардын шумдугу менен момун журттун ишемне? Сураганын бермей, дегенине көнмөй. Ошентип бөдөнө сойсо, кол кесээр алмай шылуундардын тамашасы не вактан келаткан адат. Ниязбек ашынын акыл кеңешин Калыгул башкарды. Ал тескейге киши чаптырып, Алыбекти алдыртты. Жээн экенсиң ошояка. Качыкке баатырга кабарды сен бергин деди. Келбей калбасын деп шексинген Ормон кемер сунду. Көзү тирүүсүндө атам өзү ардаган. Ала баргын. Аяк оонанын 10 күнү аш башталат, кечикпесин. Элинде дааныш деген бар. Өзүнчө айт кабарды. Сый урмат келгенде болот а кишиге. Ичмекей ичинде Алыбек мыйыгынан күлүп баш ийкеди. Көл аймагын Чүйөрөөнүн Кокон хандыгы Ташкен беги аркылуу башкармыш этчү.
ага тууганы жана боордошу жамаатташ эл менен кеңешип макулдук алган. Ормон коконго нечендеген кой, жылкы айдатып, төөлөргө жүктөп, кымкап, торко жибек, нават, мейиз алдырды. Акысы экесе болоорун билишкенде кокондон 40 кыпчак, 40 бычагы менен эт тууроо үчүн келди. Ата алдында бала карызы тирүүсүндө айтканын угуп, кол куушуруп сыйлоо, өлсө арбагын урматтап, эл ыраазы болгудай мыктап аш берүү деп түшүнгөн жана бул милдетти моюндагы парыз катарында көргөн эл башында жүргөндөр тукумунун бири Ормон тамак аш үчүн 25 үй тиктирди. 40 алай 25 кемеге каздырып, 25 тайгазан астырды. Ар бир үй жанында жагаарга жардай карагай, арча үйүлдү. Үй башына 5 киши, алар суу куюп от жагат, эт бышырып устукандайт, туурап, чыктап меймандарга жеткирет. Төмөн окчунда, көл жээгинде узуну 25, туурасы 12ден тегилген 300 үй. Ар бир үйүнө 10 конок, бирден тейлөөчү. Ошонун ар бир 12 үйүндөгүлөрдү ичирип жедирүүгө тиги 25ден бирдени таандык. Ар үйдөгүлөргө чайы менен кызматынан тышкары күнүнө 2 маал эт тартылат, түштө, кеч пешимде. 5 кишиге бирден табак, ар табакта бирден баш. Биринчи табак устукан алынып, мүлжүнүп бүткөндө, чоң чарада шорпого чыкталып, үстүн жеңдүү билектей чучук менен бастырган тууралган эт. Эрте келүүчү, кеч келүүчү деп ашка баш аягы 7 күн белгиленет. Анын ичинен нагыз аштын шаан шөкөт үчүн 4 күн аталат. Ниязбектин балдары, жакын туугандары меймандарды тейлөөгө туруп, тамак аш милдетин Ормон өз алды. Мерчемдүү күн жеткенде мейман алды келе баштап, күн мурунтан даярдалган жылкычыларга аттары тапшырылды. Союуга арналган койлор имерилип, четинен сойдуруп, жылкычыларга боолу курдуруп, муунтуп, буттан чала жыгып, агын сууга карай куркуратып, мууздатып кирди. Ысырап, чыгым менен ишемне. Агып барган кан жинди мурут сыйпаарына жаратпай, оп тартып, онтоп, толкуну серпиле жээги шарпылдап көл жатты. Мылтыгынын укпаган аккуу өрдөктөр адам доошунан ыраактап, аркы жээкке карай ыктап сүзүшөт. Майда толкунга ыргалат. Качке Ормонду качыргандан тартып, анын кол салуусунан чоочулаган. Тандалган жигиттерден кезектете кароолго чыгарып, жол чалдырып сактанган. Бир журттан көчүп, экинчи журтка барганда да мунусун таштабады. Качан ар кимдерден дааныш жоругу жеткенде саал санасы тынып, кеңелди. Тай жетелетип өз оозунан укмакка дааныш карыяга келди. Карыя козусун союп, кымызын берип олтуруп айтты. Сенин эмнеңди аят элем, сен чабак болсоң, Ормон жаян. Ал сенин кесепетиңен элди сормок, элди бүлүнтмөк. Ошондон корктум. Туура сөз кимди тизгиндебейт. Качке жыгылыштуудай өтүнүп сүйлөдү. Сыртта биз тентектик кетирсек, үйдөн сиз акылмандык кылып, ишти оңдоп койбодуңузбу? Ошон үчүн союшумду алып, колумду куушуруп келип жатпаймынбы деген. Эми минтип Ниязбектин ашына чакырып, кабар келип отурат. Жөн жибербей асыл таш чөгөрүлүп 9 асыйга жасаттырган белгилүү буюм эмерин бербейиптир. Атаң өлтүргөнгө эниң алып бер дейт мусулманчылыкта. Сыйына сый, аянамбы деп баарын айтып ашка камынды. Кабарчылыкка жиберилген Алыбек Качкеникинен аттанып Таекесиникине келди. 2-жылдын былтыркы маалы болгондуктан алар дал ошол конушта экен. Тей-төкө кучакташып, силкишип булкушуп атканда карыя жадырап, чоң тиштери жалтырайт. Атаң көрө окшошкон, деп жетине албайт. Алыбек Таекесине жетти. Бойлошуп, сакалынын алдынан искеди. Эшик көтөрүлүп, дааныш баштап үйгө кирип, сөз табылбай рахат. Укен көк мончокту минип, ышкын термекчи болуп кыздар менен кеткен. Ал тээ көк бетте, топ кыздын алдында. Чоң колтук ышкын өңөрүп, жалбырактары жуун санын жаап, жаш ышкындын баштары титиреп келатат.
тик кыяда көк мончок жүткүнүп, желени карай жулунуп, оң колу тизгин менен алек. Сыйгаланган ышкындарды өзүнө тартып кысып, марал төрдөгү ышкындардын быйыл жыш чыкканын айтат. Жаңы журтка көчкүчө келип, тере берерин айтат. Үйгө чукулдаганда мамыдагы токулуу чоочун атты көзү чалды. Ээр токумду таанып, жүрөгү болк этти. Тит коюп, шыпылдата бастырды. Үйдө кобур, учурашпай кетет деп сага таарынып жүрөт. Кулагыңды чөйөр бекен? Каткырык чыкты. Тааныш каткырыкка Укендин жүрөгү опкоолжуйт. Эмне себептендир мурдун чүйрүп, мурчуңдап да койду. Капшытка келип, ата деди демейдегиден башкача чаңкылдап, ышкынды албайсыңбы деп атасына кайрылып. Үй тымтырс, чоң атасы. Тегеренейин, ышкын алып келгениңден. Таарынып жүрөт элең, мына жаман жээң келди. Укендин көзү күлмүңдөй ойдолоп коет. Баа эте каткырып, үй ичи күлкүгө толду. Алыбек ордунан жеңил ыргып, «Деги өзүм чыгайынчы?» деп эшик серпип көрүндү. Ошондо унутуп калып, «Мына эми келбедимби?» деп кечирим сурап ийилди. «Келсең сонун болуптур, ме ышкынды» деп суна берген колуна кучак ышкынды таштады. Үйдөгүлөр Укендин ышкынын четинен алышып, борс сындырып, эчкилер жалбыракка киргендей шуудуратып киришти. Өзү Алыбектин окчундай теге капшыт менен ашкана жака өттү. Кыздын бул жоосунун эч ким таназар албагандай былкылдап күлүшөт. Ормон атасынын кемерин качкеге берип жатып, «Сизге сыйырмат өзүнчө болот деп айтты» деди. Дааныш имерилип унчукпай калды. Эртеси Алыбек аттан аардагана, «Өлөр Ниязбек өлүптүр, топурагы торко болсун» деп үн бөлдү. «Сыйырмат көргүдөй менин бергеним сатык эмес, жол алыс бара албайм» деди. «Деги бу сапар таарына көрбө» деп Алыбек Укен менен 2 мертебе кол алышты. Кыз жумшак колун анын карылуу алаканына кое коюп, мурчуңдагансыды. Деген менен тамагы буулуп, көзү коюуланат. Калгандар күлө бага кош айтышып аткарышты. Узай берген Алыбектин артынан жардана карашты. Укен чоң атасына таарынгандай карайт. «Барбайм» деп. «Барам эле дебейсиңби?» «Тегеренейин, эмнеге барат элем? Барсаң кошо бармакмын. Ошо да болчубу?» «Болсо эмне болот экен? Атасына ээрчип барып, аштагы тамашаны көрсө болбой калабы?» «Бо жаман. Да бир жерге чакырып калса макул дейин». «Да бир жер» деп мукактанган Укей үй айлана басып кетти. «Ашка баргыдай эркек бала белең» деди, тейит кызынын артынан оройлонуп. «Обу жоктонбой, опту эркелеп жүрсөң, барары». Ниязбектин ашына алыскы танабы ичкери түштүк эли, кетмен төбө, талас, чүйдөн бери чукулдагы ак талаа, нарын, жумгалдан бери чакырылган эл карааны калдаят. Ар элдин башчылары келатканын кабардап, алдыга жигиттери чабат. Аларды атайы бөлүнүп коюлган мындагылар урмат менен тосот. Алып келген тартуусун көп көзүнө көрсөтүп түшүрөт. Бул жөрөлгөнү качке эсте калаарлыктай даярдаптыр. Ак баш сары атанга үй жүктөткөн. 5 чаар ат, 5 сурат, Куран окутаарым деп 3 туу бээ чиркеткен. Алдынан Ормон өзү тосту. Экөө аттан түшө калып көрүштү. «Атаңын арты кайрылуу болсун, өмүр жашын сага берсин» деди качке озунуп, улуулук жол көрсөтүп. «Көкүрөккө кир калбасын, кеткен болсо кечир баатыр». Ормондун жаак түктөрү тикирее, куйкасы жыбырала болуп, ит атайы тутулса дагы сездирбөөгө өзүн зордоп, абасын камтый кучактап, көөдөнүнө кысып алды. «Өзүңүз да кечириңиз, менден кеткен болсо». Качкени ээрчиген толгон адамдар арасында Муса Кожо акын турган. Ал экөөнүн учурашуусу чын пейилден болду деп жетин албай, заңкылдаган үн менен ат үстүнөн таштап салды. «Жолборс жүрөк, жоон билек, жоортулда жүрсө, жоо тилеп, ажал жетсе бүжүрөп, амалсыздан көмбөйбү, моюн сунуп бербейби?» Эсен кулуулу Ниязбек 100дөн аша жашады. Ал жүдөгөндөн өлбөйбү? Балдары тоюн өткөрсө, башкалар урмат сыйын көрбөйбү? Жардангандар ыраазы,
арасы кобур. Бале, чын эмеспи чиркин? Өлүмдөн ким кутулсун? Качке алып келген үй көрүнөөгө тигилди. Чамгарак босого каалгаларынын оймолору күмүштөлгөн. Кардай ак жабуу боолору түр түстүү жибектен согулган. Кереге уугу коюу жошулонуп, чийлери боелгон жашыл кызыл жүн менен түр салынып чырмалган. Ички жабык жээктерине сире кундуз кармалган. О чиркин! Кызарган жемге ободогу куш түшөт айланып. Баалуу буюмга көз жалт кадалып, тирүү жан кылчактайт. Качке көтөрүп келген үй ормондун купулуна толуп жылмайтты. Карт түлкүнүн тартуусу мыкты экен деп ичинен ойлонуп тамак аш жака кетти. Өзүн көргөндө ансыз дагы иштеп жаткандар андан бетер берилип колу колдоруна тийбейт. Териси сыйрылган бээнин этин тиги эки жигиттин колундагы бычак ары шалап, бери шалап, күү эттире, колу санын сөгүп, берки жайылган тери үстүнө таштайт. Төш кемерчегине бычак уруп, күш эте жел чыгып, сол колун сойлото көкүрөк этти көтөрүп, төмөн чандырга чейин түз жарат. Быр жыйган казы түйрүлө берсе, союп аткан кубанат. Экели, бышканча 3, 15-тен 30 чучук. Кемер курчанган сур чепкенинин эки өңүрү кара аттын капталынан жапкан ормон өзү дагы. 30 табакка селдедечи, деп ээрге жамбаштай токтойт. Арыта баш куйкалагандар аларга эскертет. Күйгүзбөй куйкалагыла, баягы Ниязбектин ашындагы куйкасыз баш деп кетишет. Ысык сууга таза жуугула. Ыш калса сорпо бузулат. Тигиндейде эт пышыргандарга чий көбүгүн калпып сапырып, жай кайнаткыла. Эт эзилбей бышат. Эзилбеген эттен устуканы берекелүү болот деп коюп, эт чыгарып аткандарга келет. Эт жайган чийиңер тазабы? Таза баатыр. Таза болсун деп үнү колдурайт. Жегендер разы болсо, сообу силерге. Аш тамашасы башталды. Тамашага чакырылгандар гана эмес, жакынкы элдин абышка балдарынан, келин кыздарынан бери келишти. Адатта тамаша алды жөө күрөш менен ачылып, артынан эмчектери балкылдаган балбандар эңишке чыгат. Алар жулкунуп жеңише албай жатканда, же бири үстөмдүк кылып, экинчисин алууга ыңтайлатып киргенде, жарданкан көпчүлүк гүүлдөп, өз тарабына тартып кыйкырып кызуулашат. Улам күнгештеп, кармаштар кайталана бергенде элдин соңур коолору таркай баштайт. Ошондуктан көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачып, кубантып таратуу үчүн эки оюн дайыма артта көрсөтүлөт. Анын бири төө чечмей, экинчиси тас чабыш. Тас чабыш эки тараптын өз алдыларында чоң тепши, тепшиде сууга чыланып, кокосу менен жылкынын өпкөлөрү жатат. Баштары ала-була эки таз көйнөктөн бери чечинип, жулкунган ат минип, баштыктай өпкөнүн суусун тамчылата кокудон алып беттешет. Алар улам бирин шалп эткизип башка чаап өткөндө күлбөгөн кишини көрүп ал. Төө чечмей, дал ортого тереңи төш жары чуңкур казылат. Ага мамы орнотот. Килем жаап, берер олжону бүт артынган төөнүн буйласын мамыга байлайт. Чечилүүчү жери мамы түбүндө. Бир аял, бир эркек чыгат. Аял байтал болуп эсептелинет дагы. Ийин ичине колун сала чечүүгө киришкенде, эркеги айгырды туурап азынап, жер чапчыйт. А күлбөгөн кишини көрүп ал. Бирок ушул эки оюнга тең сен чык деп эч кимди кыстабайт. Каалагандар чыгат. Өзгөчө төө чечмейге олжосу көп болгондуктан бечара кембагалдардан эрди катын ээрчишип келип, эл күлгөнүнө кайыл болуп, байгени алып кетет. Бүгүнкү оюн артында биринчи төө чечмей башталды. Чакан өргөнү жүктөп, килем жабылган боз ингенди коңгуроосун шыңгырата жетелеп келип, чуңкурга байлады. Көпчүлүк дуу күлүп, айлана дүңгүрөгөндө тамак аш тараптагы ормон өзү чаап жетип, күлүп карап калды. Адетте адам чыкпай зарыктырчу эле, бу саам башкача. Ингенди байлаган неме мындай болоору менен даяр тургандай бир келин, бир жигит беттеп басты. Көргөндө күлгөн журт чалгы тийген чөптөй кыйрады. Хо, мына эмесе. Төөгө бүтүлүү үй эмес. Алтын артып койсо дагы келин жазганып, кысылып келсе болобу том. Кара чыптама кийип,
ак көйнөгү маазы кончуна түшө чубалып, узун кара чачына байланган чач мончогу шарактап, ак жоолукту чүмкүрө салынган бу келин эр аттай шайдоот шар басып келип эңкейди. Айгыр аталган жазы маңдай буудай жүз чийкил жигит анык шумкардын өзү экен, токтой калып, көөдөнүн демите бир азынады эле, аш ээси ормон аттан кулады. Жардангандардын көзүнөн жаш агып, мурдунан суу кетип, жумаланып калды. Келин төөнү чечип алып жетеледи. Жигит куру менен такымга шалп чаап айдады. Алардын алдын тосуп, кимдир экенин сураштырууга чыккан жан жок. Төө жетелеген экөө топтон узап, калың чийди аралап, бадалга кирип көрүнбөй калды. Ошондо гана алды баш көтөрдү. Ар кими мастай ыргалып: келин болбосоң кое кал, жигит болбосоң кое кал. Алгандар аш болсун деп тарашты. Кийинки күnkү тамаша жамбы атуу менен башталды. Чалгыга окшош орнотулган узун шыргый учунда салаңдаган жамбынын кылын Алыбек үзү атып, тай туяк алтын колуна тийди. Оюн арты тас чабыш, мында дагы зарыгып таз издеп эч ким убараланбады. Боз тери малакайын баса кийген кара жигит бир тарапты башкарган качкеден өтүндү. Мен чыгайын, агатай. Ырас болот, чыга бер. Келе, бул жигитке кулаатты ап келгиле. Көкүрөгүнө чейин жылаңаштанган жигит кулаатты минип, өпкөнү кокудон кармап, малакайчан ортого чыкты. Малакайын алыстаганда ыргытты. Ала-була башын көргөндө эл дуу күлдү. Тиги тараптан бозат минип, колунда өпкө шалбырап бирөө чыкты. Ал дагы малакайын ортого келгенди ыргытты. Кебетеси кечээги айгыр болгон немеге түспөлдөшүп кетти. Экөөнүн башындагы таздарын кол менен жасагансып, окшошуна не бересиң? Ал эмесе таздар чабышты. Чокуларына өпкө күп тиет, моюндарына суу сарыгат. Бири чаап, экинчиси жетип, шилиге имерле берсе, бетке чабат. Эл дагы кечегидей боо түшүп каткырып атат. Өпкө үзүлүп, колдо коколор калды. Коко дабышы док эте катуу чыгат. Тепши жанындагылар жүгүрүп, жаңы өпкө кармата коюшту. Экөө эл моокумаган канча чабышып, акыры бозатчан кашты. Жеңишке жеткен кулаатчан жетип, дал ортого эки чаап, кайра тартып келип, малакайын эңип кийди. Тигиниси дагы кайра имерилип, малакайын эңип кетти. Таз байгеси бир ат кулаатчан жигитке тийди. Көрүүчү сабыр кыл. Эл ичинде алтынга айырбаштагыс 4 сап ыр бар. Ал бул тери тондун ичинде тердесин жигит өлбөсүн. Куур тондун ичинде куурасын жигит өлбөсүн. Адамга өмүр кандай кымбат? Өлбөгөн адам кыска өмүрүндө кыйланы көрөт тура. Орус падышасы Кытай мамлекетине 300 төөгө жүктөлгөн киресин жиберет. Кире кыргыз жеринен келгенде буг элинин башчылары карактап алуучулардан сактап, киши кошуп чек арадан өткөрүп коюшмакчы. Орус киреси келген күнү мындагы элдин бирден бир мыктысы Боронбайдын коюн кайтаруучу Жаркынбай жетимди кырсык тооруйт. Куудул шумдугунан жарык кабак Жаркынбай атка конгон ал ала темгил кары бар тескейге койду жайып, койлор бетеге бурдап үзүлүп түшүп оттоп күн жылуу. Жаркынбай жарташ үстүндө. Таягын жанына койгон неме чатты талтая сунуп, тонду чечип, жер үстүндө бактылуу жалгыз өзү. Ала чакан моюндун уңкул чуңкулуна бычак сойлотуп мүлжүп отурат. Чукулдан карга түспөлдөш ак неме кыймылдап калгансы да, бай куура албады. Шилини тарамдап, кырчый чайнап рахатка батат. Жетим сага рахмат. Баягы кыймылдагансыган ак неме койлорго жеткен дыргыды. Ал куу дал экен. Далыны бетине тосуп жеткен карышкыр койлорду кыйсыпыр түшүрдү да калды. Эми кыйкырды. Эмне бакырды, эмне? Айгер илбирс болсо бирди басып, канын соруп, капталда чубалжып жолго түшмөк. Карышкыр бирди жебейт, миңди кырат деп бекер айтышпаптыр. Куйругу үзүлүп, кекиртеги жулунуп, ичи жарылып жаткан койлор. Элүүдөн ашыкты кызыл ала кылып жаралаганда гана көк жалың жаланып четтеп,
тоготпой кырга чыга берди. Мал ээси Жаркынбайды жеме калды. Көзүң кашайгыр кайда элең? Күйөлүп кетти дейсиңби, отургам. Айтпай келди. Аралап жеткенин ары силкип, бери силкип азапты берди. Таягыңды булгап, кыйкырып чыкпайсыңбы? Мен эле болсом кантип чыдап турайын? Жулунуп көрдүм, азылуу экен, жарып салгыдай. Аяктуу экен, жеткирбей кетип калды. Кой башы бир, козусу менен эки. Эми сага акы жок. Кутулганга чейин кой багасың. Ак албай темтейип жүргөнчө тентип өлөйүн деп. Жаны кашайган Жаркынбай орус киресине кошулуп жолго түштү. Ошондо 20-дагы курак эле. Андан бери 15 жылдан ашууну убакыт өттү. Жакыны жок 7 мүнөт болду. Киресинин Кытай аймагына аман өткөнүнө ыраазы болгон падыша бугу манаптарына аты жазылган кылыч, медаль, баалуу чапан сыйлык жиберген. Деңизге сүңгүгөн чабактай жоголгон Жаркынбай Үрүмчү деген шаары баштап, кыйла жер кыдырып, Монголияны аралап, Орусиянын чыгышындагы шаарларына барды. Дүйнөдө туулган жердин топурагы алтын, суусу мүрөк. Кайда жүрсөң сени кол булгап өзүнө чакырат. Жаркынбай дагы акыры сурамжылап ата журтуна имерилди. Казак элин аралап келатып, өзүндөй жетим Нурбайга жолукту. Жумур баш эсен турганда нелер келип, нелер кетпейт. Бирге бололу деп кошуп алды. Эл четине келгенде айтылуу Ниязбек ашын укту. Шумпайлыгы андан бетер өөрчүгөн эр кулуң жолдошуң келин жасап, төө чечмей мөрөйүн утушту. Баштарын устаралап, таз болуп алышып, өпкө чабышып, ат алышты. Кечээден бери күлкү салган ошол экөө. Аш аяктарына бир күн калганда, ар кайсы элден келген 300 күлүк түп сүрөөгө айдалды. Алар жетип конуп, эртең кое берилет. 21 атка байге сайылды. Акыркы 21-чиге бир тай делинип, 20-сы камсыз болду. Биринчи келүүчү күлүктүн байгеси чечилбей жатат. Анын милдетин Ормон өзү алган. Ал өзү кошкон 5 күлүгүнө ишенип, унчукпайбы же башка бир билгени барбы? Айтор колго тийбей баягы аш бышыргандар арасында. Ат келээр күнү түштө Ормонго капталды жиберишти. Баатыр, баш байеге милдети сенде экен. Эмне берилерин айтсын, ырчы жар салып элге угузат дешип атат. Ормон буйдалбай жооп берди. Могу жердеги тигилүү үй, иштеп жаткан адамдар, аймакта жайылып жүргөн бодо, жандыктарды бүт койгом баш байгеге. Бар, канааттанбаса дагы кошом. Каптал чаап кетти. Бычак бөлөп аткан кыпчак жигит селт этти. Баатыр, эт тууратканы чакырып алып, байгеге сайдым дегениңиз кандай кеп? Тууганым, ишиңди жасай берсеңчи, менден баш байге алчу ким экен? Атбай кыргызда. Эл ызы чуу, ат келди, шекилди. Жерди атчан бирөө олбуй солбуй камчуруп Ормонго жетти. О, Баатыр сүйүнчү, ак бакай суруң чыгып келди. Болсун, болсун, баш байге жанымда калган тура, деп каткырып, отунчу казанчыларга угуза бакылдады. Аман калыпсыңар, камсанабай, беймандардын акыркы тамагынын камын жегиле. Ат арбак алдында мойнумдагы негизги карыз деп эсептелген милдетинен кутулган Ормон жаны жаялып тынч жатты. Кыш өттү. Күн жымыңдап, кар жукарды. Жүнү үрпөйүп, курсагы тасырайган 4 түлүк малдын тууту башталды. Бул учурда жалчыбы, малчыбы, байыбы баарынын уйкусу бөлүнүп тынчы кетет. Көрөр күнү мал менен, алардын кулагы мал үнүндө, көздөрү мал желенинде. Карамагында коро кою, жайыт кайкалаткан жылкысы, кокту толгон төөсү бар Ормон Калыгул менен күн мурда сүйлөшүп, чечмелеп жүргөн пикирлерин жыйыштырып коюп, тууттун кызуу учуруна аралашты. Төө чепкенинин эки өңүрүн кайрып курга бекиткен Ормон койчулары менен. Өлөң капталган күрпөлөрдө козулар чуулдайт. Сыртта кой маарайт, көтөрүп чыгып козу салышат. Көздөрү маңыруу козулардын адашканын, энесин карай түртүп, жээриген койлорду кармап, санын көтөрүп, түшөйлөп жагызат. Бой салбай секирип тойлагандарынын козусунун жонуна туз же чарайын ашыбап,
кой тумшугун итерип, жалатып телчиктирет. Жайыттагы жылкы күн тууйт, түн тууйт. Чыйрак кулундар бат телчигип, кулагын тикчейтип, энесине эмп ээрчийт. Начарлары тура албай бураңдап жыгылат. Аларды аңдып, калдайып, айланып, көктө жоорулар. Саксактап чегинен кетпей жылкычы жүрөт. Чыгаша сыздыгын кайсы айгыр үйрүнөн кайсы бээ тууганын сурап, аман болсо кубанып, кырсык чалса кубарып, жылкычыны тилдейт мал ээси. Кыргыз аттуу малдан жылкыга ынак. Жылына жазбай күлүк же жорго туучу бээлерди сырттан багып, кулун ургаачы болсо байкоо салбай, эркек болсо тайгандын башына окшош сургулундун тармал же суйдаң жалынан, буттарынын түзүнөн, жамбаштын аштоолорунан сынайт. Күлүктүн сыны кулунда деп эл айткандай, бели нукур, көөдөнү салыңкы, соорусу көмөрүлгөн кулун не күлүк, не жорго чыгаары чын. Алар үнүнөн да байкалат. Эликче элеңдеп мойнун созуп, таноолору дердеңдей кишээнегенде коңгуродон жоон үнгө кулак кубанат. Булар кезинде алдынан суурулган жакшат болоору анык. Мынчалык мал саак болосуңбу, деди калыгул карыя жылкы четинен жолуктурган ормонго. Ал күймөлбөй жооп берди. Адамдан малды жакшы көрөм, аба. Антпегин кесир болот. Мал адамдын ырыскысы, адам малдан өйдө турат. Адам болбосо мал жапайы, тосоору жок туш-тушка чачылат. Ит куш жейт, мал семирсе ооз майлайт. Ошон үчүн жакшы көрөм. Адам семирсе төбө кандайт. Ошон үчүн жаман көрөм. Анда эл башын кошолу деген аракетибиз бекер иш экен го. Аябама-ай, ошо семиртпес үчүн баш коштурайын деп атпайынбы? Калыгул бырс күлүп, төө жинди деди дагы, бастырып узай берди. Мал ичинде төө жаныбардын кайылышы да газап, тууру да кымбат. Суук түшкөндө, чилде башталганда буура камдап, каймалды чөгөрүп, туруп кетпес үчүн эки тизесин чырмап тизгиндейт. Анан буураны дагы чөгөрөт. Экөөнү жакындаштырып, ээси кол менен экөөнүкүн табыштырып, ишти баштап коет. Кайылган каймал 12 ай толуп, ошол маал болгондо ботолойт. Ботосу өтө бечел келип, кийизден жабуу жабылып, ылымта жай жасалып, же өздөрү жашаган үйгө байланат. Көзү жайнаган үстүңкерди тилик, арыстан кулак, тыбыт жүн бото тура калса, өркөчү керегеге теңелип, чуудасы сеңселсе, төрттөгөрөк таманы жерге орной, буу-буулап үн чыгарып, эшиктен энеси боздоп чакырып жүрө кезет. Жаныбардын тукуму аз, кыялы калбаат, чий башын бурдап чулкуп, күрт бир чайнап жутуп, боз тикенди аймап, тал аралап, чачылып жүргөн төөлөрдү чогултуп жүргөн ормонго жок издегенсип элеңдеп келаткан атчан бурулуп салам айтты. Ассалому алейкум, баатыр. Мал жан эсенби? Алейкум ассалам. Жол болсун, жолоочум. Жигит кол алышып шар сүйлөдү. Жолум Кыргыздан көпкө ажырашты эле, эми минтип кайра кошулбадыбы? Өзүңдү былтыр көргөм. Жалгыз төөн издеп экинчи жолуга отурамын. Төөң жалгызбы? Баатыр, төөң көп үчүн. Сен эки катын алганча бир катынга жетпей минтип. Ормон күлдү. Издегениң табылдыбы? Тетиги боз инген меники. Үйүрүнө келген тура. Ооба, мурда меники эле. Башта сеники болсо, атаңын ашынан кийин айгыр болгон мага тийген. Ошол айгыр сен белең. Ха-ха-ха. Азыр дагы кармап кет. Чырым жок. Ысымың ким? Жаркынбай. Жакшатың бар экен, кийин бир кайрылчы. Кыргыздан жолуң көпкө кандайча бөлүнгөнүн угайын. Коп болот, баатыр, деген Жаркынбай боз ингенин айдап жолго түшкөндө, баягы аштагы жорук элестеп, ормон өзүнчө бүлк-бүлк күлдү. Мал жалпы төлдөп бүткөн маалда бөксө тоолор, түзөңдөр кургап, ой тоо жашылданып, жамгыр тилейт. Жамгыр төгүп өтсө, жашыл раң сеңселип, мал тоюнат, айран сүт батпайт. Кыркын башталат. Бай куроолорунда 30-40 жигиттер шакылдап кой кыркып,
Бир топтор чогултулган жылкыны четтен кармап, жал койругун тонойт. Так ошондо аял бечаралардын түйшүгү чачынан көп. Бир жерде кылдап аркан, жип эшип атканы, бир жерде кыш бою ийриген сан түрмөк жибине өрмөк кураганы, жоон ийрилген жибинен адырайтып таар согот. Андан көп баштык жерге салгыдай шалча жасашат. Түрлүү боёко салып, ичке ийрилгендеринен кооз куржун, үй үстүн бастыргыдай жазы сызма, үй ичине тарткыдай туш таар бүткөрүшөт. Ак жүндөн кийиз тээп, үйгө жаап, кара жүндөн түгү сеңселген сырт кийим, жаанда кийгидей киментай жасашат. Бул маалда Кыргызда эркек аттуу балапанына жем алып берип, анан өзү ою келген тарапка эркин учкан бүркүтчө айыл-айылдан кымыз уулап, мал сойдуруп, эт жеп сайрандайт. Дөбөгө чогулуп, баш аягы жок сөз баштайт, өткөндөн козгойт. Бирөөлөрдүн кемчилигин чукуп, жоругуна күлүп, бирөөлөрдүн баатырлыгын айтып, баш чайкап, пай-пайлап шыпшынышат. Ошондой чарбасынан бошоп, эки кол оозго түтпөй калган маалда калыгул арасында ормондор дөбөгө чогулуп, алыс аймакка көз чаптырып, бакылдап күүлдөп, ооз кымыз ичип жаткан топко Жаркынбай, Нурбай келип түштү. Аттарын эңиш башатта тушап, чуучулап айдап, аттары жүгөнүн шыпырылта соксоңдоп секирип бир топ узады. Өздөрү оозто олтура чоң салам айтып, сунулган колдорду кыдырата мыткып, анан катарга көчүк басышты. Токтолбой кымыз сунулду. Бирден шып тартып, экинчисин токтотпой, үчүнчүсүндө барып, күн нуру түшкөн аяктагы кымызды чайпалта алдыларына орунтуктап коюшту. Суусар тебетейин жанына чалкасынан таштап, жалаңтык күрөң жибек чепкенде желбеге эйленип, жашыл тукаба топчан отурган Ормон эки жигитти баамдап, ууртунда жылмайып турду. Калыгул карыя көк чапанчан, кепчин өзүнөн окчун чечип, маазычан бутун чыкыя малдаш урунган. Кара көрпө тебетейин алып, төбөсү шоңшогой сур топучан. Көк чалган сакал мурутун сылап, көк чөптөн бир тал үзүп, ак пияладагы кымыздын четине коном деп түшүп калган тырнактай чимелди серипти. Жаркынбай, деди Ормон, сөз бутактатмакчы болуп. Сен жөнүндө уктум, Боронбайдын коюн кышта карышкырга кырдырып ийген экенсиң. Келгениңди угуп, төлөтүп алам деп атыптыр го. Маматкулга 9 айып берип жардыланбаган, мен карышкырга тарттырган 4 коюнан эмне болор дейсиң, баатыр? Отургандар дуу күлүштү. Эл кыдырып жер көрүпсүң, сүйлөй отур. Сөз дегенде карга көргөн ителгидей теменчүү жакең, муку кадамча. Анан болгондосоң болуп деп, тили оозуна батпай шилекейине чалынып отурмакпы? Жаа тарткандай кетти. Эрнемең учу кыйырсыз чөлдөрдөн өтүптүр. Жер астынан 4 аяктап адамдар сүйрөп чыккан кемдерди көрүптүр. Үй үстүнө үй улаган шаарларга таңыркаптыр. Жээги туруп, чеги жок деңизге баш чайкаптыр. Кыргызда колдон мууздалбагандын баарынын эти макырөө делинчү. Жаркынбайдын айтуунда дүйнөдө арам тамак жок болуп чыкты. Себеби ал бака жылаандан даярдалган тамак жептир. Ширининен тилим жарылды деп бакылдаса, чукул отургандар кийиндей качты. Калыгул абасы атын укканда төбө чачы тик турчу чочконун этин алтын тактыда отурчу жарым падышалар ойда былчылдата чайнап, шарап кошуп шимиргенин көрүптүр. Чет эл тууралуу, аларды заңы, ырым-жырымы, кыял жоругу тууралуу жакең саймедиреп сүйлөп турганда, уккандардын оозу ачылды дагы, кулагы делдейди. Кыргыз ырысын көтөрө албаган зөөкүр экенбиз, деди. Бир окумда мандашын жазып, алдындагы кымыздан шимирип алып, арам адал деп жандарды экиге бөлүп. Бала кезимде укчу элем, 30 күн ооз бекиткен орозону ач пайгамбар чыгарса керек деп. Пайгамбарлар деле атадан жаралып, энеден туулуп, бизче адам болсо керек. Адам болгон соң,
Адамдарды кагыштырыш үчүн мусулман каапырды ойлоп тапса керек. Ормон бүлк-бүлк күлөт. Ар нерседен кабары бар Калыгул карыянын көзү үлпүлдөп, санаасы сапырылып, ойго батат. Жаркынбайдын керт башын, сыр катпаган жаркындыгын чыныкласында жактырса дагы, дини башкалар менен туз даамдаш болуп, мээси дүүлүгүп, Курандын ыйык чогосуна тил тийгизгенин сүйбөй кабак чытыйт. Асан атанын сөзү дагы Абылай хандын вазири айткан 6 сапырды эсине түшүрөт. Мындан соң кыйла заман болор. Заман азып, сан тосуп жаман болор. Карагайдын башына чортон чыгып, бабалардын доорону таман болор. Ал күндө карындаштан кайыр кетер, хандан күч, Карагайдан чайыр кетер. Ормон Нурбайга кайрылды. Кенен Сары атадан калган ордосун чыңап, башка элге каршы элин тукуруп атса, башыңды коргоп бияка качканың кандай? Ал раско, бирок мынабу Жаркынбай баарынан ысык болду маган. Жайына койсоң, бул адам түгүл, жыланды ээрчитип алгыдай. Бир боорбуз, бир тууганбыз. Экөөбүздүн түп атабызды бир айгыр караган, бээ туулган дейт да, кулак мээни жейт. Мурутун чычайткан бүрөө бөк түшүп, Кенен Сарыңар ким? Деп калды туурадан. Кенен Сары Абылай хандын тукуму, деди Калыгул. Населе Чыңгызхандан таралат. Чыңгызхандын өз аты Темирчи. Темирчи түрк уруусунан, апасы монгол кызы делинет Санжырада. Бөө даңкы таш жарган немелер тура. Шон үчүн өздөрүн төрө тутуп, аймагындагы элге баш көз сезишет. 18 төрө болушкан күндө дагы, деп бир четтен каптал сөзгө кыпчылды. Абылай ханды кезинде бизден Эсенкул, Белек деген баатырлар талкалаптыр. Жеңилген немелер хан Садыр үчүн кун төлөшүп, бүлүнүшүптүр го. Каптал ар сөзү сайын Ормонго жалт карап, ушундай эмеспи, чын эмеспи дегенин билгизе, жылмаңдап коюп атты. Абылай хан кезинде тоо арасындагы элге жоортол жасап, талас тараптан кол салат. Аркалыктардын Барктуу ханы Садырды баласы Доскул менен колго түшүрөт. Бирок жакшылыкча кетүүнү ойлойт. Иш эт тартканда бузулат. Алдыларына табак келгенде башты бала салат. Алабалы куйканы тиктилип, эки жака жулуп салат. Эки кулакты түбүнөн шарт кесип таштайт. Эки көзгө бычак толго коюп, мурунду кеңкейте кесет. Кара кушту омуруп, мээни дастурконго кагат. Каңыл жаар каңтарылып, баш эбе жоголуп, балжа булжа болот. Доскул кантип айтканда кычык сөз ханына жетет. Муну өлтүрбөй биз тынчыбайбыз. Не себеп? Баласынын баш бузганы кайрылып келип, бизди дал ушул баштын өзүндөй балжа булжалайм дегени. О илгерте, оң ишти кээде ошентип колтугунан баш чыгарып, тил союмуңду утуучу жыландар бузуп келген. Абылай касиетинен ажыраган башты дастуркону менен алдырып көрүп, төлгөнүн чындыгына кумсарып, жакшылыгынан баш тарткан. Садырды өлтүрүүгө буйрук берген. Садыр башы чабылаарда эл башчысы Эсенгулга керес таштайт. Түбүнөн баатыр Эсенгул, жүрөккө түй кебимди. Кызы тала Абылайдан 2 сал кегимди. Садыр өлтүрүлгөн соң Абылай ысык көлдү басат. Куш челиндеги Тыныбек дегендин 500 түтүнүн кыйратат. Кыз келинин олжолойт. 9 кыз чачын түйүштүрүп, жар башынан көлгө бой таштайт. Тыныбектин колго түшкөн Канышбөө деген кызы боздоп кошот. Аң доостон келип баскыдай, аң тарайылым чапкыдай. Арба курган Абылай-ай, алты ата өчүң бар беле-ай. Желелүү жерим капчыгай, 7 түндө баскыдай. Жетесиз канкур Абылай, 7 ата кегиң бар беле-ай. 20 000 кол менен кара коого келет. Чакмак мүйүз, сом койрук кочкор таап, мазар жанына союшат. Кол башчылары шарап ичип мас болуп, ыйык мазарды булгап шылдыңдашат. Мазар башынан бараңдар атылып, бир жагынан жамгыр боройлоп, карга айланып. Ар ким жаны менен алектенип атканда, жете келген Эсенгул менен Белектин колу Абылай колун капысынан басып,
тамтыракайын чыгарат. Бир баатырын колго түшүрүп, мындан ара чабыш боого мылтык оозун өбүшүп достошот. Азыр ошону эске салышты. Тосмого капталган сел акыры багытын каптабай койбойт. Көрбөсөм экен эки бир боор элдин кырылышын деп Калыгул карыя сыбызгыта үшкүнүндө. Калыгул таштаган оор сөздөн кийин жыл өтөт. Андан дагы жылкы жоголду, кой уурдалды, баланча айылдын жигиттери түкүнчү аялды кызыл уук кылып үркүтүп, кыз келинин маскаралаптыр деген дуулар басылбайт. Денени мээ башкаргандай аларды теске салчу, шогун колго чаап, уурусуна айып тарттырчу адамдарга адамдан башчы керек го. Тим койсо ар өрөөндөгүсү өздөрүн өздөрү билип ээн баш болуп кеткедей. Ушундай жанадагы көңүлүндөгү максаттары боюнча небактан ой долбоор кылып жүргөн Ормон катуу даярданып, арка элинин бир дегендерин түгөл чакырат. Алар тек айынын ортосунда жел ортосу деп Көтмалдыдагы чоң суунун боюна кең сазга чогулушту. Көп түгүргөн дааныш бар арасында. Аңдып отуруп аз сүйлөгөн, бирок таасын сүйлөгөн Калыгул бар арасында. Ормон менен табышып алганга ичинен кымылдап качке отурат. Өзү Ормонго эки ата өтүшкөн тууган, күчү 3 аюудан артык, чап-жаак, бойду Кудай берген Төрөгелди отурат. Мүнөзү муңайым, өзүн карамагындагы элдин мазарындай сезген Боронбай төрдө. Көзү карышкырдыкындай тикирейип оттонуп, чабыш менен жоортулду эле самаган жолборс жүрөк Балбай мында. Сары өзөн чүйлүктөрдү көлдөй токтотуп, суудай бурчу, карач, таластагы калкты Манастын тийген энчисиндей көрчү Ажыбек да бар. Тынай элин кыбыратпай башкарчу Жантай, курштугу шилтегенди таарып түшчү Алыбек да аралашкан. Булардан башка дагы угуучу катары чакырылган Пишпек, Токмок чептеринин бектери. Не себептендир куртка чебинен киши келбеди. Маслет козголду, сөз ары чоюлду, бери чоюлду. Кыргызды баш коштурган Манас жөнүндө эскерилди. Делинип бүтүп, иш ийинине келген соң Ормон айтты. Кыргызда бир эле кызыл тебетей болот. Ошол кызыл тебетей ким болсун? Тык-тык жөтөлүү, шыбырт-шыбырт козголуудан кийин абу дешип, мукактанып, баары акыры бир ооздон өзүң бол дешти. Калыгул тамак жасап, тизе какты. Ормон аны жалт карап, бажырая түшүп, мени макул тапсаңар, ырымыңарды жасагыла, деп колун төшүнө ала таазим кылып, үш жүгүндү. Дуу эте 4 жигит даяр, ак кийиз жазылды. Ормондун башына кундуз жээктелген төбөсү бийик кызыл тебетейди кийгизишип, такты кийизине отургузушту. Отургандар дүррети орундарынан турушту. Ишине ийгилик тилеп, кол жайып бата беришти. Ормон эми буйрук ээси, жүзү тамылжый, каргылданган үн менен: айыл кол башчылыгына Кетиркей уулу Алыбек дайындалсын. Болсун, жоо бетине деп Ормон үнү чыкканда, Балбай ач бүркүттөй кабак серпип моюн созду. Бирок башка ысым аталганда кулагына ишенбеди. Төрөгелди белгиленсе, муну айтыштын себеби бар. Кочкор этегиндеги орто токойдон жолборс чыгат. Чубалжыган кызыл чаар ал камыш аралап жылып жүрөт дагы, өйүз-бөйүз тоолордон сууга түшкөн жейрен бөкөндөрдү лып басып, жара тартып, күрүлдөп тытып жейт. Кийин кишиге кол салчу болду. Биринсерин жолоочулардын 3-4-ün майып кылды. Жолоочулар чукул жолдон качып, узак жолго түшүп, ашу ашып арып басат. Жол азабын көргөн ар ким даттанат. Акыры кишичил жолборсту жоготууга эр азамат чогулуп, токойго уу кылышты. Курал алып, туш-туштан акмалап, камыш аралап издешти. Куу камыш ширелген үйдөй талдын түбүндө ак чандыр эр кулуң эшиктөрдөй болуп жаткан экен керилип. Көргөн жигит жапырыла кол шилтеп, кийин качты. Жулкунган кара жал сурат үстүндөгү Төрөгелди камынды. Чепкен тебетейин таштап, кыска жең күрмө тондун курун бекинип, жалаң кылыччан бастырды. Бирөө: "Эгокуй, ал муну", деп темир ашталган найзаны сунду. Итке эмне найза деп койду. Узун бутунун тизеси аттын омуроосун
Сүзгөн энөө, колундагы камчысынын сабы билектей, өрмөсүнүн өзөгүнө создура коргошун орнотуп, учуна дагы коргошун уюттуруп өрдүргөн. Чү десе, аскага жазган байтыйчу аты жолкунуп, тизгин сол колдо, оң колунда оңтойлонуп камчы. Жардырып жиберип шерменде болбогой элек, деп чыйпыйы чыккан беркилер жарданат. Далысы эңкөө, кулагы калдайган төрөгелди жолборс жаткан талга улам жакындады. Ана, жалындай кызыл чаар жолборс күр этип бир атылды. Камчы дагы шилтенди. Аткыла деди бура тарткан неме. Күчтүү колдон шилтенген камчы учундагы коргошун жазы маңдайга дал тийген экен, мурдунан канаккан жолборс капталынан жатат. Ошондон жолборс чапкан төрөгелди аталып, даңкы элге дароо дүңдей түшкөн. Аны сырт жоого каршы жол башчылыкка койбосо болобу? Азыр Ормон сунуш кылганда ага да эч ким каршы чыкпады. Болсун, жигит башчылыгына шаменди көрсөтөм. Болсун, ылайыктуу. Агайын, менин жардыгым бул, деп өтүндү Ормон. Жайылган мал алды тозулбасын, ууру жоголсун, атка кишен салынбасын, кокус мал уурдалып кармалса, бирге үчөө төлөнсүн. Эрдин куну 100 жылкы, аял куну 50. Уурусун койбогондун башы байлоодо болуп, малы талоонго кетет. Мунун жөндүү кеп, деди Дааныш, жүйөлүү иш аткарылсын дешти. Жардай көк кашка бие кыбыла баштантылып, жалпы бата тиленип, ак түлөөгө чалынды. Ошентип, Ормон аркалык элинин башына турду. Бирөө өрөөнөрдөп суу кечип, бирөө кыялай бастырып ашуу ашып, чогулгандар өз айылына кетти. Ар кандай ишке жумшалуучу, ар кандай буйруктарды аткаруучу 5-6 жигит башчылыгына дайындалган Шамин гана Ормон маңдайында. Аймагына чексиз бийлик жүргүзүү укугуна жеткенсиген Ормон үйүнө батпай, 2 жоон санын алма терме мыткып, көңүлүнө чакырууга келбеген куртка беги кайра-кайра түшүп отурат эле. Бийлик саамалыгына оңуна кетеби же кандай эшиктен Жаркынбай кирди шоо этип. Анын мурдагы шуулдаган мүнөзү жок. Буудай жүзү саргайып, чийкил бети кубарган, ойноктогон чекир көзү жоош. Улугуна таазим этип салам айтты. О, кел. Келгени курусун, ишим айран баатыр. Белен өргөө, атка жеткен Нурбай, Жаркынбай тиричиликти кандай баштаарын билишпей төмөнкү саройдо отурушат. Айрыкча казан асып, тамак даярдаарда күңкүл азил. Баягы боюнча ургаачыга айланып кетсең, Кудай берет эле го, дейт Жаркынбай. Шо боюнча айгыр болуп калсаң, теменбей ыргып минип, алкынтып бастырып, мен дагы жыргаар элем го, дейди Нурбай. Өкөнүн бактысына жесир кемпир жолукту. Бизди бала кылып алыңыз, үй мына, жай мына дешип өтүнүшөт. Ал киши дагы макул болот. Үй караары бар энелүү экөө капкандан бошонгон карышкырдай колу жолу бошойт. Ээрчишип ат башыны көздөй бет алышат. Жаңылып калбаса, аякта Жаркынбайдын таеке тайы боло турган беле? Мына ошо илик-жилик жардамын издемиш болуп жүрүп, ыгы келсе, катын алуу максаты өкөөнүн. О, байлык болсо, кыз кылыктанып, өзү сүйрөлөт жигитке. Колдо болсо, жалт караган койгулт көзгө бурала басып, кыйгаштанган ургаачыга көз чаптырып, кашынмай, чиркин оокат. Тескейи карагай, этеги жашыл-ыраң, чакан түзөңчө. Ошондо 3 үй, берерээктеги кой жаткан короо, жанындагы жалгыз үй, аркы үйлөрдө аттуу, жөөлүү адамдар. Экөө бирге түшүштү. Балпайган кара кемпир эшик алдында үйгө сүйөнүп жүн тутуп отурат. Аттарын кош байлоолуп учурашты. Апа, күөлүү демдүүсүзбү? Мал жаныңар эсенби? Көтөс, деп кемпир чоочуп алды. Кудайга шүгүр, келгиле айланайындар. Кыбыңдаган өкөө отурду. Кемпир жүнүн таштап, бөкчөңдөп туруп, кумгандагы сууга кол чайкады. Үйүнө кирип, чоң аяк жуурат көтөрүп чыкты. Аны берип кайра кирди. Сыр аяк толу каймак, кашык салып келип ортолоруна койду. Жуураттан каап уурташып, каймактан кашык толтуруп сугунуп, жайлуу. Кемпир бейкам.
Кайра отуруп жүнүнө киришкенде Жаркынбай сыр чечти. Айыл кимдики эне? Сарыбайдыкы. Жалгыз баласы бар эле. Баатыр колукту алып берип, тою өтүп, өлүгүңө чайындар, тоюнда улак тартышып, баланы ат деп эле билбедиби? Ошо баласынын ашын берген бүгүн арты го. Үйдөгүлөр ошо жакта жүрүшөт. Силер ким болосуңар? Ок көтөс. Ошо Сарыбайдын коюн багат уулум. Сарыбайдын жалгыз беле баласы. Ооба жалгыз болчу, бойго жеткен кызы бар. Атаңын этин жегир, кыз бала. Башканыкы өңдөнүп туруп алат тура. Кызынын аты ким? Кожомголдо. Ушу чоочумайым жаман. Киши карыган сайын келесе болуп калабы? Кызынын атын сурадыңарбы? Саксай. Өзү да атасы кебетеленип саксайган неме? Экөө кемпирге кош айтышып, айылга бет алды. Далычы кебетеленип, айыл ээсинин атын билип алганга Жаркынбай купшуңдап Нурбайга көз ымдайт. Сарыбайды коюлган атына окшоп, жүзү табактай, мурду быйпык, бет отунун көк тамырлары кыйма-чийме жондонуп, кан тепкен. Сакалы сапсайып, муруту оозун жапкан аюудай немекен. Ышкын түбү келишкен жаргак шымга күрмө тонун шымданып, жол боюна орноткон калмак таш кебетеленип отуруптур. Экөө ийилип учурашты. Төмөнүрөөк көчүк басты. Аркы капшытта чачы жайылып, ак жоолук салынган бой тойгон кара тору келин. Эр кызыкчылыгын көрбөй жесир калган ушул окшоду. Ал жыл бою кара салынып, тетире карап, бүгүн гана оң карап отурууга, ак жоолук салынууга уруксаат болгондуктан али да адамдардан көзүн ала качып жалтаң. Катарында балтайган сары кыз. Жанагы кемпир айткан саксайго, саксаймактан апсайып, балтаймактан талтайып, белине кучак жетпесин. Буйруп эле калса гана, Жакең Куранды чын билеби же байга жагынуу үчүнбү? Аузы деп ачык баштады дагы, калганын купуялантып божурап окуду. Дале дасыккан чоң молдочо узакка кетти. О мейин деп кол жайып, эриндери бүлкүлдөп бата тиледи. Шондон кийин колго суу куйруп, эт келди. Желген соң табак жайылып, молдо Куранын кайра баштады. О мейин, ачка чыгып, балаңыздын арты кайрылуу болуп, о дүйнөдөн кабыл, ыйманы жолдош, жаткан жери жайлуу болсун деп таштады кайран Жакең. Сарыбай түйшөлүп малдашты жазып, кең бак электен жалтыраган таманын Жаркынбайга карата сунду. Баласынын кайгысы менен көзү үлүрөйгөн неме суроо салды. Жол болсун жигиттер, биздин айылдан эмес, чоочун окшойсуңар. Гүл тараптан келатабыз. Кайсы элге, кайсы урууга баратасыңар? Кап, кемпирден уругун сурап албай деп, айгапта болгон Жаркынбай ашыга деп калды. Черик элинде илик жарман боло турган эле. Чериктер тиги түштүк тарапта. Биз тыным сейит болобуз. Баары бир эл аксакал. Кантип бир болот? Экөө эки башка журт. Жакең сөздү биягынан эмерди. Бир дегеним деп баратканда саксай кызга көзү уруна түшүп, Сарыбай ата деп жиберди. Ат энеден кол жуугамын. Тияк биякта жүрүп, бу жолдошум экөөбүз тең бойбуз. Эптеп таекелерим табылса. Таекеңдин ысымы ким эле? Арадан көп жылдар өтүп эстен чыгып атпайбы? Ушу сиздин атка эле уйкаш боло турган болчу. Таеке жээн дегенге пир болот деп чыгып кетти Сарыбай. Экөө кайда шашмак, аттарын өздөрү тушап, отко коюп жай. Жат-жатка келгенде кыз келин өргөөгө кетип, экөө Сарыбай үйүнө түнөштү. Малы ээрчиген байда, эмненин жууркан төшөгү, зал-зал өрө кийиз, көпөйгөн көлдүлөң. Кийиз бүктөрүп, башка жаздалып, көлдүлөң жам башка тийип, өз чепкендерин жамынып жатты. Эткейил киши уйкучу болчу эле. Негедир бай тынчы кетип үшкүрүнүп, жөтөлүп ооналактап, экөө чепкендерин баштарына уруп шыбырашат. Берсе Кудай ушундан берсе, мен да сону ойлоп турмун. Бирөө эмес экөө экен. Келин дейтине 16-дан өтүптүр го. Бечара. Алиге сен сүйлөп аттың ғой сонда. Көзүнө көзүм урунуп, байкадыңбы? Келиндин кызы үлкөн көрүнөдү.
Үлкөн болмоктон тиши түшүп калса да гана колго тийсе. Таң атты. Жайыктан жылкылар айдалып келип, желеге кулундар тизилди. Турган экөө агым сууга жоонушуп шашаар эмес. Тетигинде тушалган аттары, аларды алып келип аттаналы деген буларда ой жок. Кара жал тору бээге жайдак минген Сарыбай жайылган кой жака бастырып, жылкы тоскон болуп, кырга чыгып, карагай этектеп алыстап сырттан багып, үйүнө жолободу. Жаркынбай узун кайың саптуу кыргыз балтан алып, карагай дөңгөштөрдү күрс чаап, шатыр жаракка түшүрүп жатты. Сарыбай үйү ээн, аялы кыз келини жаткан өргөөгө кирди. Өргөө жанында оподой сары дөбөт жатат. Нурбайдын эс тартымына ошол дөбөттө бир амал таап, аны үйүр алтса, адамды жипсиз тушагыдай. Аял кеткенде үйгө шып кирип, ашканадагы бышык эттен бир тоголокту жанга басып чыкты. Үйгө сүйөнүп отуруп, итке үзүп ыргытты. Аш шарапаты менен канга тоюп, сөөктөн тажаган ал өзүнө тийип алдына түшкөн этти баса калбайт. Абалы тиктеп, анан мурдун салып житискеп, тили менен имерип алат. Нурбай ыргытат. Ме, кел, достосоюк. Жаркынбай балта таяна бажырайт. Эмне кылып атасың? Эсин сыйласаң итине сөөк сал дейт го. Абалы муну алсам, сонсоң байкасып көрө бермес, ар жагы менен. Жүйөлүшүң бар экен. Алыстагы Сарбай бул окуянын ырпын чыгарбай көрүп жатты. Дөңгөчкө балта чабылганда, жарып бер деп качан айттым эле, деп күңкүлдөйт. Колдон суурулган неме окшойт? Уктап атканда бир мандем кылып, малды айдап кетчү немеби? Боюбуз дейт. Эмне кылайын? Бирине кызымы, бирине келинимди берейинби? Ошентсе кантер эле? Мал багаарга дагы киши керек, бала чакалуу болуп оңуп жүрбөйүн. Отун жарганга ишенип болбойт. Тигиси кой марее керек окшойт. Анысы итке эмне ыргытып жатат? Ой, бу экөө шектүү. Айылдан жигиттер алып келип, буту колун чырматып, чепке жиберсемби? Шылтоо жок, уят болбойун. Дагы бир күнчө байкасамбы? Билбеген уу ичет дейт. Сарбайдын арамза тиктөөсүн, кыймылдарын сырттан байкаган экөө билбеди. Саксай сааган бээнин кулунун Жаркынбай салып, бирдеме жөнүндө сүйлөп, кыз жыйрылып, төмөн карап үйүр алышып жооп берип жатты. Нурбай жакындаса, сары дөбөт куйрук булгап калыптыр. Итим менен кызым буларды ээрчиген алышкан го, дейт Сарыбай, анттирбейм деп. Айтур Нурбай дагы келин менен сүйлөшүп, атынын коргоол экенин билип алууга үлгүрүптүр. Терисине батпай сүйүнүп, жолдошун айтканда ал коргоол түгүл тезек болуп калсың. Сырыңды айтып жабыша бер. Саксайдагы мага көп чураңдагыдай эмес. Ала качайын десем, атам катуу киши байкагын дейт, деп кудуңдап көзүмдады. Экөө кудуңдап, күндү батырып, түндү түшүрө албай жүрүшкөндө, бай кумсаңдап, сыртынан жүргөмүштүн желеси менен чатып, чырмап койду. Кечээки маалдагыдай жат-жатка келип төшөккө баш тийгенде, барылдатып, коңурук баштады. Кудай берди, деди Жаркынбай, Нурбайга шыбырап. Жылаандай сойлоп табышсыз жөнө. Ишиң оңунан чыкса, көп быйдалбай келип, мени кийирип кой. Ити сага үйүр алып калыптыр. Макул, ал энди жакшы жат. Ооздон күтүүсүз чыгып кеткен жакшы жатты, бир азаптын болоорун сезими алдын ала туюп айтты бекен. Же Жаркынбай жолдошун күтө берди. Күтүп зарыгып тынчы кетет. Чинди кенебейт го? Чагышып калганбы? Убакыт өтүп баратат. Акыры чыдамы кетти. Жылып сыртка чыкты. Өргөө жак тынч, денеси дүүлүккөндө тоокелге салып жөнөдү. Жүрөгү туйлап аптыгып, эшикти серпип ача берерде, шилисине салмактуу нерсе согулду дагы көзүнөн от чагыла кулап түштү. Бая күндүз Сарыбай башка айылындагы бөлүнгөн малды бөрүдөй илген ууру, ары жоортулчу эки шулуунга барып, иш жайын түшүнткөн. Акыларына семиз таябада кылып, кыргызын уруу экен деп чепке жеткир.
Кыйнап сурайбы же зынданга таштайбы, болбосо асып коёбу, өзү билсин. Казагын кишен салып, өзүңөр кармап тургула. Каралаары жок жетим экенине көзүм жеткен соң бүлөө кылып алам. Анын акысы да болот деген. Арамзанын коңурлугуна ишенген экөө жолго түштү. Шылуундар бай тапшырмасын так аткарышты. Ууру деп тапкан Жаркынбайды түн катып чепке жеткирип, кокондуктардын колуна тапшырды. Чуу менен шорго башынан жакын Жаркынбайдын бутуна кишен салынып, колу кайышка бекилди. Өңү түшү экенине көзү жетпей, чеп ичинде бостамдын караңгы бурчуна жүлөнүп туруп калды. Арадан бир топ күн өттү. Тамакка жарбаган уурунун өңү азды. Жарык этек, кара чапан сарбаздардын адамгерчиликтен тыттай жылаңач экени, башкалардын тагдырын кабыргасын бит чаккандай көрбөгөнүнө Жаркынбай көзү жетти. Же чычкан болуп ийин казууга киришпейт, же чымчык болуп өйдө көчө албайт. Кабар алган жан жок, карап коёр сарбаз жок. Тиричиликтен бөлүндү. Сындырым нан менен карапа чөйчөктө сүт алып келген неме бир билегинен кайышты чечип айтты. Мусулман пендеси бешелиңе шуну жазган экен. Эртең азан чакырылганда даргасмай болду. Жаркынбай уккан кулагына ишенген жок. Апкарып корккон да жок. Нанды чайнап сүттү жутуп алды. Кандай да болсо кутулуп кетүүм керек деген бир ишеним көөдөнүн тээп, көзү от чашты. Таң жаңы кылайган. Ак селдечен сопу тепкич менен сереге көтөрүлдү. Эки колун ыйыгына ала «Аллоху акбар» деп мука мүнүн көпкө созуп, таң тынчын алганда, колундагы кайышты небак кырчып салган Жаркынбай кишен чынжырын тепкидей кызыл ташка артып, табактай кара таш менен былч коет. Көтөрсө оор, кыры темирдей курч таш үчүнчү согулганда чынжырдын шаке кыргыды. Чеп бешигин соп ачкан. Берки бурчтагы акырда кыркаар байланган ат. Жаркынбай өзүнчө окчун байланган, жышылган жезге түспөлдөш сары аргамакты шып чечти дагы эшиктен чыгара каргып минип чуу койду. Мына жол чаңай аргамак зымырап, куйрук көтөрө тезек таштап, Жаркынбай өркөчүнө жабыша, шыйрагындагы кишенделген чынжыры шылдырт эте, өбөктөй кылчайып барат. Сопу азанын коюп, ууру каштылап, уйкуга мас сарбаздар дарбып, коогун башталды. Жаркынбай өзөн бойлой токойго урду. Кыялай адырга салды. Барган сайын аргымактын соорусу чыңалып, онтоосу күчөп, чычаңынан шатырак бүркүлө мааниси кетип барат. Буттары чалыштап, арымы азайды. Алдыңкы сарбаз карааны көрүндү. Топусу шамалга учкан, ал соксоюп, чепкен өңүрү артка кайрылган. Мага көйнөктүн көкүрөгү ачыла түшө дагыдаят, колунда кылыч, кыйкырып кылычты булгалайт. Акыл токтотуп, амал таппаса колго түшкүдөй, түздөн бура тартып, тик бетке салды. Корум таш, өйдө жагы чыргай, андан ары катмар-катмар адырлар бийиктейт. Сары аргымак туягы кум дешип сүрүлүп, корумду катыратып мүдүрүлүп, оңко чыгатты. Жаркынбай учуп түшүп, кайра минип, өпкөгө тепкилеп бастырды. Бийикке аргамчы бою зорго көтөрүлгөн ат дапдырап соолуп жылбайт, арткы коогун кирип келди. Атаңын арбайеге. Токто, кутула албайсың деп сөктү. Жаркынбай акылын жоготпой, ашыкпай төрт аяктап өйдөлөдү. Тигинин аты тың экен, омуралап бастырып келе берди. Сөгө берди. Арткылар жана чурулдады. Кетип бараткан Жаркынбай ташты копшоп түртүбейди. Таш улам катуулап, таштарга тийип, кошула толгон таш кулап, чаң чыкты да калды. Таштан дагы кулатты. Бийиктен кулаган таш кандай сүрдүү, кандай коркунучтуу. Коогунчулар жапырылып, тетири качты. Таш кулатып Жаркынбай улам өйдөлөдү. Аны колго түшүрө албастыгына сарбаздар көзү жетти. Кутулганына өзүнүн көзү да жетти. Жаркынбай Сарыбай айылына кайра кайрылып колго түшсө, оң таппайт, агөрөкчө тирек издеп, этегин кармап, Нурбай дайынын алыш керек. Ошол ой менен үйүнө келип, ормондун кызыл тебетей болгонун укту дагы тигинтип
датын айтканы үстүнө кирди. Бул жорук шылтоо таппай турган Ормон ал Жаркынбай сөзүн баштан аяк угуп болуп, күмүш таякча менен керегеге илинүү турган жез табакты заң иттире чапты. Үйгө жигит башчысы кирди. Алыбеке киши чаптыр, Буйдалбай келсин. Айыл жигиттерин чогулт, куралдансын. Жардыгын кабыл. Жаркынбай жүзүнө кызыл жүгүрүп, үшкүрүнүп отурат. Сарбайдын кызын эмес, малын кошо тарттырып берем деди. Ормон карасанын мыткып, менин элимди бейжоопсуз ууру тутуп, даргага асмакчы болгон бектинчебин күм жам кылабыз. Анан андан ары жүзүн тетир буруп күңкүлдөдү. Кош, бийлик жүргүзүшмөкчү го. Тизгин талашкан ала допо. Кыргызга бир эле бийлик болот. Аны өзүм жүргүзөм. Эртеси Алыбек келди. Соот чопкут кийген, анын ийини чыгып, кара каш алдынан күрөң көзү от чачат. Кер кашка ат минген. Ал көк түс айчык туу жанына келгенде ондой мылтыкчан кылыч байланган. Көбү куу найза өңөргөн кол жүз башчылардын артынан сапка турду. Чепкаттанган колуна ийгилик тилеген Ормон кундуз тебетейинин төбөсү шоңшоюп, күрөң чапаны шүлбүрөп дөбөдө. Сурнай тартылып, керней бапылдап, кол дыкандап, качан Ормон таазим эткенде Алыбекти ээрчей чубала берди. Булардын арасында Нурбайдын тагдырын ойлоп Жаркынбай да баратты. Кол кеткенден экинчи күнү Качкенин жигити Ормон үстүнө кирди. Бүктөй кармаган камчысын көкүрөгүнө ала таазим этти. Убада боюнча иш жайында токтоосуз келсин деген аманат саламды айтты. Болсун деди Ормон баш ийип. Бирок колду чепке жөнөтүп, өзүм бияка кетсем кандай болор экен деп ыргылжың кайра туруп, жаштык делебеси козголо колун жумшак серпти. Жанындагы жез коңкуроону чайпады. Дароо каптал кирди. Качка айылын аттанабыз эртең, кам көр. Колду ураар куда башын дайындап, бүгүн жылкы айдат. Куп орундалат. Ниязбек ашы бүткөндө Ормон Качкени ыраазы кылып узатат. Атасынын жашыл нооту тышталган жакасынан бери бүт кундуз ичиги менен калтар тумагын кийгизет. Ээр жабдыгы алтын күмүштөлгөн пилдей боз жорго мингизет. Атанын өзү урунган буюмдарын тартуулаган сый урматтын түп маанисине балкыган Качкенин дилине терең ой түшөт. Анысы Ормонго элинен тандап кыз алып берүү. Бул ишке чечинип киришти. Жигиттерин ээрчитип, ал айылга барды, бул айылга барды. Буту колу төс, бети жука, көзү жайнаган, жүүнү тирүү кыз издеди. Кыз менен кошо жерин издеди. Анткени Качке баамында уйдан мурун жалаган музойле туулат, жорго күлүк жылкыдан чыгат, кыраандар куш менен бүркүттөн. Тиштээктер коргоочу иттен эмес, тайгандан алынат. Көп айыл кыдырып жүрүп, издегенин Дааныштын үйүнөн тапты. Кыра залим Качке баамда отуруп. Укемди сынына толтурду. Бирок ал жаш экен, чырпык узарат. Жаш өйдөлөйт. 2-3 жылдын ар жак бер жагында будагы көзгө көрүнөр, томуктары катып, далы кеңелип, төш дөмпөйөр. Көзү бышып кирпиги ансайын кайкалар, береги чапчаңдыгы тынчып, кайраты акылга сиңип, иши так болоор чиркин деп чечти. Качке Дааныш менен жеке сүйлөштү. Таке, узун сөздүн кыскасы. Кымызды үй менен кызды үйгө ким келбейт? Кызыңыздын башы бошпу? Карыя катуу чоочуду. Ате, ташка тийген ушул сөз э? Жүрөгүмдүн толтосунда отурган ушул чырагым үчүн ушундай сөздү укпасам экен деп үрөйүм учуп жүргөндө. Ате, ит жегир сөз айы. Канча кылган менен кыз ушунусу менен кем экен го? Ате сөз айы. Кантип жарыктык, бала болуп кеткенсиңби? Бамырап калайын. Баланын да баласы бар. Көп кийимдин ичинде дагы бир кийим болот. Көп буюмдун ичинде дагы бир буюм болот. Көңүлгө жаккан. Жакшы буюм үчүн Качке башым менен келип отурам го. Анын талашсыз ит болгондо.
Кыз бала тагдыры жүрөгүмө бычак уруп атпайбы? Эркек балаң адамдын уругу болсо да шалпайып үйүндө жүрө бергидей. Ай кыз чиркин, анын үйдөн аттанып чыкканында дагы жолу ачакей. Жыргаар жерге барабы, ыйлаар жерге барабы? Кантесиз, мен ыйлаар жерге баштайынбы? Качке, көргөн билгенимди салыштырып салмактап суроо коюп жооп берип, туюк таштап, жандырып жүрүп, ой менен чачым агарды. Кыздын барган жери канчалык жетиштүү болбосун, ал толук бакты болуп эсептелбейт. Кеп ошондо акылым канчалык чарчабасын, жанымдын жарымындай көргөн укенимди мен дагы бактылуу кыла албайм. Бардалуу жер таап, сен дагы бактылуу кыла албайсың. Ырас карыя, ташка жан салар сөздөрдү айттың. Мен баштаган ушул чукул эмес, 2-3 жыл аралыгында башы бошпу, кеп айттырган жер жокпу? Жок. Качке элпеге ийилип таазим этти. Өзү минип жүргөн айтылуу марал торуну жайдактатты. Дааныш эшигине жетелеп келип, көкүлүнө кебес байлап, чылбырын кырчоого илдирип, куда түшү кулдугуруу ырымынын алдын жасап, кыз башын байлап койгон. Ал жөнүндө Укен кабарсыз. Качан Ормон кызыл тебетей атанып, иш бүтүп тараарда, аны жекелетип туруп: "Баатыр, эми сыяктуу көрчүмүн башында. Эми эл башына барып, башыңа сыймык конду. Конгон сыймыгың кут болсун. Куттуктаганым ушул. Элимен кыз тандап койгом. Барып алгын" деген. Ормон кара күчкө кабак түйө төмөн карап, баягы кордук эске түшө: "Шашпа, кызың эмес, өзүңдү оңго тургузаармын" деп, купуя ойлонуп сыр бербей жымыйган. Эсте болсун аба. Качке ишке киришти. Ормонго кыз берчү Дааныш эмес, өзү болуп, Дааныш айылына күмүш чамгарак, ичи көз кайкыткан, сырты каз жумурткадай 12 канат үй көтөрдү. Келчү күйөөнү салкын башкарган аялдар тосууга кам көрүп, Дааныш куду манас жомогунда байбичеси чыйырды толгоо тартканда, баланын төрүлүшүн көрбөй качкан Жакыпча Укенинин жанынан оолактап, мүйүз коргонуна кетти. Калың башына жылкы айдалып келинде, ал жал чабдар жорго минген, жоон топ адам ээрчиткен Ормон айылга түштү. Көзү карагаттаам, бет алганынан айбыкпаган чыйрак Укенге биринчи туюнтууга Качке аялы салкындаады. Ал кызды жанына чакырып, кезинде өзү дагы бирөөнүн эрке талтан кызы болгонунан чоңдордун кулагына кирип, төшөгүнө жатып калганына чейин тактап, узун сабак божурап отуруп акыры: "Бүгүн күйөө келет, сен тийчү күйөө, 40ка чыгып, кычырап турган хан Ормон" деди. Апасынан улуу салкын жаагына Укен алаканы карлыгач канатынча тез жабыша түштү. Өзү атып сыртка кетти. Мындай шумдук жорук кылаары оюна келбеген салкын эмне болгонун өзү да билбей, аба сыйпап дабдырап: "Таңдын этин жегир, бул эмнеси?" деди. Үйлөрдөн ары бадал ортосун жара төмөн эңиштеген чубалжыган булак. Жээгине жыпар-жыт жалбыз өскөн бул булак үйдөй көк таштын коңулунан чыгат. Кежигесинде булактары тарбайган шуу арча, ылдыйраак түзөңдө нымда кош кайың, баары жашыл жалбырагын оорсунуп, күн нурун тосо тынч. Чанда ала сагызган шакылыктап, эбелектеп үстүнөн учат. Бактектер күү-күүлөп, чымчык чыркылдайт. Таш коңулунан окторулуп чыккан булактын кытылдак шылдырты тынбайт. Па, ар дайым төрт бурчунун бири сынык, чиркин дүйнө. Табият энчилеген ушул кооздуктун койнуна кызыл чыптама, ак көйнөкчөн Укен учуп жетип, сур кабагы түлөй, көк кыртыш көрүнгөн кайыңдын өзөгүн кучактады. Үкүлүү кундуз топусу кыңкая, тал-тал кара чачы чубалып, ийини солкулдай жаш сызылат. Баягыда көк мойнок сазында Ормон уюштурган жыйынга Даанышты алдырыш үчүн атайы Алыбек жиберилген. Ал таекесиникине келбегенине 3-чү жыл болгон. Бул мезгилдин аралыгында Укен бою узарып, кыял жоргу такыр өзгөрүп,
Адамды кыйгачынан сынай караган эстүү жан болуп калыптыр. Аны багып, анда-санда тиктеп күлүмсүрөгөн Алыбек адам бул кантет бат эле киши болуп калганбы деп ойлонот. Жээндин мурдагыдай эмес, көз байлап атканын кыз дагы түшүндү. Ички купуя ойлору кагылышып, түйүлүп, чыңалып, демин бууса дагы сыр бербей, зымырайып бекиди. Укен үйдө жалгыз болчу. Сыртта кобурушкандардын жанында Алыбек ыгынтаап шарт кирди. Бурчта отура жалт карап, каш серпкен кыз өңү бир кубара, бир кызарды. Калың эриндери кан тээп, оорту бүлкүлдөп чубурайт. Жүзүнөн нур төгүлө жоодураган жигит дике басты. Укентай, сен эмне болуп калгансың я? Кыз акырын турду. Эмне болуп калыпмын? Такыр башка, бир тууган мамилесинде эки каруудан жумшак кармап, бойлошо көкүрөгүнө жакындатты. Көрчү, маңдайың менин кулагымдын түбүнө келип калыптыр. Хе-хе-хе, коолап кеткенсиң го я. Алыбектин колунан ысыгы денесине өтүп, көкүрөгү демиге, каңырыгы түтөгөнүн билгизбөөгө бек чымырканган Укен жүрөгү эсимден чыкпадың деп күбүрөдү. Кырга чыктым жол карап, мойнум узарды. Жарга чыктым жол карап, кирпигим кайрыла, көзүм жайнады. Алыбек көкүрөгүнө тарта түшүп, маңдайынан жумшак искегенде неге ушул сөзүн ачык айтып салбады экен? Ал азыр кайын кучактап өксөп, сүйүүсүн жашыргандыгы үчүн арманда. Ачынында Алыбек туйган. Ал ошол күнү гана эмес, мурда дагы шекишип калган. Чикилдеген тентек кызды шекиген оюна аралаштырууга ыраа көргөн эмес. Кийинки барып келгенинен кийин гана атасына кеңеш салат. Ата, Укенди шайтандын шапалагы болобу дечилим. Быйыл селейип, бой өсүп токтолуп, киши болуп калыптыр атайы. Атасы байбичесине сыр таштайт. Уулуң Укентайды оозуна алып калыптыр. Жактырып калган го тай эжесин. Жай ой барып, баш байлады кылып коелу. Ансең Кудай бербейби? Өз сөөгүм, өз топурагым, качке небак жолун бууп койгон кыз жөнүндө алар ушинтип тилек кылышкан. Укен минтип кең тала, бийик асман туруп, уча албай калган кептерче зарын кайынга айтат. Булак кытылдагы коштойт. Салкын баш болуп жабыла чуркаган катындарга алмында деп дайындагандай ала сагызган үстүнөн эбелектеп көтөрүлүп шакылдайт. Тик сайылып арча бутагына конот. Шакылыктап дайындайт. Чынында бир шек бербей сагызган тынчы кетпейт. Мергенчи сагызган жүргөн жерден жер челген каман же жайылган кийик табат. Төө жылкы учуп өлсө, анын тарпын сагызган жүргөн жерден табат эмеспи? Салкын булак көзүнө келди. Апи садагың секетиң деп кайың менен кошуп Укенди кучактады. Энтигишип калгандары тегеректеди. Жулкунуп, туйлап, кейпин бузгудай Укен эссиз, долу эмес, чамынып чаңырды эмне чыгат? Кашты, каяка барат? Топ алгырдын ортосунда жалгыз кептердин кылаар жаңжалаганча буга Укен акылы жетпеди. Ачылбай калган сүйүү сыры бурктей түшүп, элге дуу жетпесин, ал жүрөктө кулпулансын. Салкын кучагында асманга чалкалап бир боздук буркурады. О, чаңкайган асман, каалгыган булут, силер дайыма бийиктесиңер, төмөндү тегиз көрөсүңөр. Айткылачы, ашыгына жеткен бу дүйнөдө болгонбу? Ашык болуп, акыры бири-бирине кошулгандардын деми сууп, күйүтү басылат, калың элдин койнуна сиңип, көптүн бириндей тым-тырс жоголот. Жетпей, зарлап кала бергендер үчүн уламалар айтылып, муң канткан ырлар куралып, муунда муунга даңаза. Өмүрлөр да ошону менен алаксып, ошону менен жашылданып, барк баасы сезилет. Бул ташка тамга баскандай чындык. Үмүт жүрөк токтогондо бүтөт. Кымкап көшөгө ичиндеги Укен кол башчыларына шайланган Алыбекти ормон менен бирге келип, дүнүйө капар отургандыр деп күйүнөт. Сырттагы кобурга кулак түрүп, адамдар добушунан анын тааныш үнүн эздейт. О, бийликке турган эрдин даңкы.
Демейде какайчууңду бүгүлтүп, кашаңды жүгүртүп, алдууну бечел кылып, айланасында отургузганды чечен кылып жибересиң, Качкенин аркасы менен бир элге эне болуп көрүнчү салкын Ормон үчүн Укенге жеңе болду. Үйрүлүп үстүнө түштү, жалынып жанына отурду. Бактыңдан айланайын, таалайыңдан айланайын, деп бешенесинен өптү. Кыдыр жылуулугунан минтип, түздө отуруп, бийик узаган атасың. Тобо де, сүйүн бул таалайыңа. Кыз жыйрыла, коюңузчу деп, сылагылаган колун түрттү. Баарыбыз эле эрге туйлап барганбыз, ыйлап барганбыз деп, салкынан сайын нээр төгүп, жуушутуга жабышат. Ормон жолду келатып, сур байталды учура тепкен ашуусунда, ордун орду калган эски чепте бир түйүлгөн. Камчыны толгой кармап, чабдар жоргону такымга басып катуу жүгүргөн. Качке жаркын тосуп, ат алдырып, баш кеби бузулбаган жолбурс талпагына отурганда, калыгул карыянын "Арубак сабырдуу бол, өкүмдүк менен опурулсаң, айланадагыларды качырасың" деп айтчу акылын эстеди. Атасынын "Ал эл ат байлаарга казыгың, туу илээрге ыргайың" деген насаатын эстеди дагы, чым-чым буум ачуусу бөксөрө жай дем алып, Качкеге сөз баштады. "Аба, кулдугум бар. Шартта кыз алган жерге 40 күн кыңшылап, 30 күн оюн болчу эле. Антер шарт жок. Алыбек куртка чебин чапканы кетти. Жатып алышым ылайык болбойт-ко. Эртең жолго чыгалы. Оюнду биздин айылда да баштап аларбыз. Жөндү өтүнүчтү ким бөгөсүн. Макул, камды жейли" деген сөз. Баш ийкөө. Эки тараптагы адамдардын ар кими өзүн тааныта жөтөлүп, бири-бирине каш кагып сыртка чыгып, топ-топ күбүр шыбыр. Кыз оюну жүрөгүн делбелеткен Ормон. "Берчү немесин, чалып келбейсиңби" деди, Капталга буйруп. "Өңү түсү кандай? Куу неме, кыз" деп, эрден калган жубайды камдап отурбасын. Мындай буйрукка сүңгүп кетчү Каптал шып кетти. Кыз турган үйгө жетти. Аялдар тегеректей күйөө жолдош жолдугун сурады. Кокон тыйынынан ар кимдин кочушуна салып, жеңе башы болгон салкынга тай туяк жамбы сунду. "Көрүндүңүз, кыз көрөлү? Келеле катып, көрөлү дегениң кандай? Биздин кыз ошондой арзан бекен, бетин батачкыдай. Антпе жеңе, баатыр буйругу ошондой." "Баатыр? Силерге баатыр, бизге күйөө. Күтүп көзү талысын, басып буту талысын" деп көшөк аягын кымтып тосту. "Күйөөңөрдү өзүңөр билгиле, мага болсо уруксаат этиңиз." Иш ыңгайы келгенин сезген Укен ыйын токтотуп баш көтөрдү. "Уруксаат этиңиз жеңе" деп ордунан турду. Салкын кым болуп көшөгөнү серпе берди. "Апей садагың, мен сени аяп жатпайымбы? Бая эле ошентсең?" "Оолунуп, каяка жашынат элең дейм да." Чаштары көкүрөгүнө коюлуп кеткен кыз мукактанып, ички манжалары седеген кармалай титиреп, эрини бүлкүлдөйт. "Бул жигитте сөзүм бар, жеке калтырсаңар." Кыз турпатына балкып, көзү кыбыңдап, Каптал жымырлат. Укен көпкө барып, үй тымтырс болгондо тартынбай тик карады. "Сиздер менен Алыбек келдиби?" "Жок, кандай кереги бар эле?" "Келбеген болсо, баатырың Ормонго Алыбекти сурады деп айтыңыз." Укендин көзү Каптал көзүнө атылчуудай сайылды. Каптал көптө Ормондун үстүнө кирди. Ал Качке менен кебелешип отурган. Бошоп кыз жөнүндө сурамакка сыртка чыкты. Бадалды аралап булак боюна басышты. "Кандай? Сыныңа толдубу?" "Кынтык таба албадым, баатыр" деп айтты дагы, сөзү шар кетпей мукактанып, "Алыбек келдиби деп сурады" деди. Качкенин данистесин угуп алган Ормон бүшүркөөсүз. Алыбектин апасы Дааныштын бир ата өтүшкөн карындашы, таэжеси жээнин сурагандыр да деди. Алыбек баштаган кол капчыга өрдөп ашуу ашып, чепке түштүк жол калганда жашынып тыныкты. Башчылар чепти кандай алуу амалын талкуулашты. "Аңдап отурабызбы? Тикеле ат коебуз. Суу кулагын бекитип, курчоого алыш керек.
Чаңкаганда кол көтөрүп чыгышат. Зарыгып калабыз. Толтуруп алган көлчүгү жарым айга жетет. Кулак салып турган Жаркынбай сунуш кылды. Ичине жатып үйүр алышып калбадымбы? Түн жамынып, уйкуда басса оң болор эле. Пикирлерин ары ыргап, бери ыргап келгенде тургандарга караганда көптү көргөн Жаркынбай ою көңүлгө уюду. Бийикке кароолчу коюп, карагай арасынан шаты даярдашты. Алдыга чалгынчы жиберип, түн ортосу ой калдайган караан чепке жакындады, ыкчамдады. Мындагылардын көбү динди ыйык туткан такыбалар. Таң агарганда мунара үстүндөгү сопу созолонтуп азан чакырат. Жалпы даарат алып, кийиз салынган таза бөлмөгө кирип чөк түшүп, кулак кагып багымдат окуйт. Бүтүп чайланып, түшкө жакын бешим окулат. Анан салык үстүнө салык кошуп жыйнаган семиз кой этинен паалоо басылып, нык олтуруп курсакка шоолоп, бөксөсү чай менен толот. Антип минткенче намаз дигер кезеги. Удаа намаз шам. Жатаарда куптан окулат. Ошентип күн бою 5 жолу окулган намаз менен алек жоодон бейкам сарбаздар төшөктө жамбаш койгондо уйку басты. Ар бири жолборс болуп күрөлдөп коңурка кирди. Алардын уйкусун бузбай тынч кирген жоо сарбаздары төшөктөн кармап байлашты. Ормон шылтоосу боюнча ак адамды ууру тутуп, адил иш кылбаган бек даргасылды. 40 мылтык, 100 кылыч, аргымага толгон өлүү кер жерлер олжолонду. Катын балалуу сарбаз сопу, ашпоздор жанынын аман калганына бүгүлүшүп, качыр эшегин минип жөө жалаңдап жолго түштү. Ормонго алды менен сүйүнчү чаптырып, артынан олжону жиберип, колду тараткан. Алыбек 10 жигит ээрчитип, Сарыбай айылын беттеди. Нурбай тагдыры жүрөгүн өйгөн Жаркынбай шашып бирге. Иши оңунан чыккан Алыбек аны эми нары курбусу, нары көңүл ачаар ынагы катары көрөт. Чөбү ат тизеңде оролгон түзөңдө баягы Жаркынбай мине качкан сары аргымак менен шартылдата бастырып, катарлаша түшкөн Жаркынбайга каш серипти. Колдон келип турганда Сарыбайдын кызына кошуп, малынын жарымын тартып берейинби? Чыны баатыр, санаам бөлүндү болуп, оозума сөз түшпөй атам. Курбумун тирүү көзүн көрсөм, көрөсүң, союп жибергидей, кысыр эмде тайып эле анын. Айтканын келсин ылайым. Соот чопкут кийип, жигит ээрчиткен Алыбекти көргөндө Сарыбай өң алеттен кетти. Кылычты кындан сууруган Алыбек аттан түшпөй сурак баштады. Сарыбай сенсиңби? Мен? Болсоң айылыңа келген 2 жигит кайда? Айт кайда? Дабышка үйдөгүлөр чыгып, өң алеттен кеткен Сарыбайды карай басып, токтоп чогула баштады. Баягы белимчи кара кемпир да келди. Ал Алыбектин колундагы кылыч сурок эткенде. Атаңдын этин же сойду деди. Кайра боюн токтотуп, күбүрөп келме келтирет. Алыбек кайра ыкыс бергенде. Эй, карма деп жулунат. Эси чыккан саксай көрүндү. Жигиттер далдоосундагы Жаркынбайды тааный коюп жок болду. Жүзү аңтарган тондой апсыйган Сарыбай жылкычысына эекшилтейт. Алып чык тигине. Буйруп атканы Нурбай экен. Бутуна кишен салынган аны айыл арасында майда жумушка урунуп атыптыр. Шашкан жылкычы аны кишени менен жетелеп үйдөн чыгарды. Баятан каттоодо турган Жаркынбай чыдамы жетпей бакырып жиберди. Ау, барсыңбы боорум? Атасын көргөн баладай кучак жайып, чалынып сүрдүгүп тегенеси кыйкырды. Жаркынбайымсың? Ичер суу көрөр күнүбүз бар экен го. Кучакташып өпкүлөшүп жаткан экөөнө ар кимдер жашып кетти. Окуя жөнүн угуп жүргөн кара кемпир муштумун түйүп, титиреп Сарыбайга кезейт. Пейлиңен тапкыр, оңбойсуң го? Жалгыз уулуңу жуттуң элең, эми кара башыңды жут. Малжандан тышкары өз башыңа көрүнсүн, пейли тар. Бөөдөдөн бечараларды сыздатып, Алыбек кылычын Сарыбай жүзүнө сунуп. Жардык ушул,
ак жерден ууру тутуп өлүм жазасына чейин туш кылган кордугуң үчүн 10 жылкы. Кол башы үнү каардуу. Башы бош келиниң менен бойго жеткен кызыңды экөөнө калыңсыз бересиң. Сүйүнгөнүнөн жүзүн нур чайып, көз ойноктогон Жаркынбай арага түшөт. Баатыр, малына ыраазыбыз. Акыркы талапты гана орундатсың карыя. Буга кандайсың? Макулмун. Макул болсоң, кийинт кыз келинди. Сарыбай тилге эмигелди. Байбичеси жылкычысына эекшилтеп, буйрукту аткарууга буйрук берди. Атын минген Нурбай Жаркынбайдын жанында. Чыдамсызданып, босогодон көз алышпайт. Кабак түйгөн Алыбек кылычын али кынына салбай турат. Саксайы менен коргоол алынып чыкты. Беттерин басып, ийиндери солкулдап бийлеп келатат. Акылдан адашкан ата келин кызына ат да даярдаган жок. Кыз келини кылыч чандын алдына карай сүрдүктү. Алыбек Жаркынбайга көз кысты. Ал жерден улак эңүүчүдөй шып этип, саксайды лып учкаштыра койду. Аны көрүп Нурбай коргоолду тебетейдей илип артына отургузду. Ана өрттөн качкандай өкөө чапты төмөн. Ооз ачылып карап калган кара кемпир. Апе көтөс, качты деди. Баары ал тарапка тигилет. Кара кемпир көзү жетпей шыпшынат. Бырс күлгөн Алыбек Сарыбайга тигиле. Көзүнөн көлкүлдөп аккан жаш сакал мурутуна түшүп сыгылып, көкүрөгүнө таап батыптыр. Күтпөгөн учурда таятасы Дааныш элестеп кетти дагы, анын негедир башка күйөөгө узачуу укен тартылып, бүткөн бою дүркүрөй селт чуучуду. Колунан түшүп кеткен кылыч чымга сайылып солкулдайт. Ормон жаңы аялын байбиче аялына түшүрдү. Бул улуу аялды сыйлоо салты. Ал жерге нике кыйлат, той тамаша өтөт. Анан аялына энчи бөлүнүп, малчы жалчы берилип, кыштоо жайлоосунан бери белгиленип көчүрүлөт дагы байбиче айылы, ортончу токолу, кичи токолу болуп аталат. Алардан төрөлгөн балдар дагы байбиче катынынан, ортончу токолдон, кичи токолдон болуп айтылат. Ормон кичи токолдун кызыгына батып атканда, жоого жиберилген колунун жеңиши тууралуу сүйүнчү жетти. Удаа түшүрүлгөн курал олжолор келди. Кабат жеңишке чулганган кызыл тебетей жер баспай, жетін албай үйгө төртүп, уч каягаттарды таптатып, Алыбекти тосууга күтүндү. Алар карааны көрүнгөндө 3-6 азамат чыгып, көгеркеште көк бөрө тартып алдынан тосту. Аттан түшөрдө сурнай добулбас үнүнө айлана жаңырды. Ормон Алыбекти айкарасынан кучактап көрүштү. Калыгул бата берип пешенесинен өптү. Аземди бул салтанатты жабыктан көргөн укен манжасы уук сабына карышып, көз жашына ээ боло албай ыйлап жатты. Жоо кийимин чечип, суусар бүрк кийген Алыбек катарда күү сөз болуп, ашыра мактоолор айтылып кубануу, сүйлөөнүн ыгын таппай турган каптал Алыбекке ээк кагып, сүйүнчү чаптырыпсың, өзүңө да сүйүнчү, Ормон баатыр жаңы аял алды деди. Куш боосу бек болсун деди. Алыбек башийкей, сүйүнчүң эсте берермин. Түлөөгө чалынган ак боз бээге бата тиленген соң, жигиттер көңүл ашсын деп, калыгулду ээрчиткен Ормон байбичесинин үйүнө кетти. Акын Муса Кожо комузун диң-диң күүлөп, күү атасы насихатты чалды. Аны узартып агызып, муң кантып кайрып, адам тагдырын, адам өмүрүн, адам тапкычын, адам жаңылышын эске салды. Уккандар кулак төшөп мемиреп, кыялдар салмак тартып, санаа көшөдү. Күү артын созуп, жай аяктады. Акын эми боюн жийип, чакчырылып, жеңди дагы чыканактан ашыра түрдү. Комуз кулагын жандырып чыңап, чукул күүлөдү. Сөзү чууруп, Алыбекти мактоого өттү. Ал Алыбектин атасынын 5 аялынан 9 бала болгонун, 30-на белги урулган 30 чөйчөк арналып, эски журттан жаңы журтка конгондо балдардын барын же жогун тамак бергенде чөйчөк аркылуу белгиленгенинен бери ырга кошту. 30-дун ичинен Алыбек оюн чыкты деп
Анын үстүндөгү кийген кийими, минип келген сары аргымагын кошо мактап келип. Ажыдаар менен арбаштың, аш жолбурс менен чайнаштың. Түтөтмө мылтык кылышчан чебине кирип бекинген душмандар менен жети түн жекеме жеке кармаштың. Чеп уйугун талкалап, көргөздүң сүрүн тайбастын. Жеңип келген кезегиң, арбагы колдоп манастын деп токтоду. Бали, бали бах! Алыбек акынга чепкен жаптырды. Кыйпычыктаган капталдын көз кысуусу менен аяр туруп сыртка чыкты. Сүйүнчүңго сүйүнчү деди. Каптал үй далдоосун жамына Алыбекке шыбырап. Бир шекте жеринен ормонго айтсам көңүл бурбай койгон эле. Аялы сен келгенден бери буркурап ыйлап атат. Ким? Алыбек элейип түшүнбөдү. Ормондун жаңы үйлөнгөн токолу кайда? Тетик үйдө. Алыбек тике басып үйгө келди. Босогон аттаганда эчкирген укен көкүрөгүнө жармашты. Жаш жууган көзүн Алыбектин көөдөнүнө басты. Укен сырын ачка азыр чыгарды. Дудук болсом деп жүрүп. Алыбек төбөсүнө чагылган тийгендей теңселип, эсин жоготуп, жубайды ийининен булкуп ары түртүп, укен экенин анык тааныганда көөдөнүнө бек кысып бакырып ийди. Сен белең, башка аял таппай калыптырбы? Кан ичишем. Жулунуп сыртка чыкты. О, Ормон, кайда жүрөсүң? Түшүнгөн жан жок. Айыл арасы тополоң, жүгүргөн адамдар. Ормон көрүндү далдайып. Ал өзү аңтаң. Өңүндө кан сөөл жок, таноосу кыпчылган Алыбек чукулдап келет. Башка кыз таппай калдыңбы? Ортого шаа баштаган жигиттер түштү. Наалаты деди. Эми түшүнүп бармагын тиштеген Ормон. Качке от жаккан экен ортобузга. Окуяга карыя калыгулар алашты. Кумсарып бушайман, колу калчылдайт. Токтогулачы, сабыр эткилечи. Алыбек, айланайын. Бери басчы, жеке сүйлөшөлү. Өзүм сүйлөшөм. Каары келген Ормон жигиттерди жарып өттү. Алыбек деди. Ал көктүгө күчөп. Төбөдө көк, таманда жер турат. Ушул ишти туйсам, качкенин кылганы бул. Айгер бут тартып, нике кыйылып калбаган болсо, азыр өзүңө кошуп аттантат элем. Иш өтүп кетти. Бир башыман башканын баары тартуу өзүңө. Мага караштуу элден кыз тандап алгын, деп шаага карап айкырды. Келе, ак кийизге салып, баранымды алып чык. Актыгыма оозун өбөйүн. Мууну жөөнү калчылдаган Алыбек шалдырайт. Көзү бет алдындагы Ормонго эмес, ай талаага кетип, от өчкөндөй телмирет. Ак кийиз үстүндөгү бараң оозун Ормон эңкейтип өбөөрдө, аны аяп мындай тартты. Болуптур, тагдыр мага укенди буйрбаган ошол. Кантмекмин. Бул курал түп атасынан бери келаткан чоң буюм. Бул кезинде күрүлдөп атылып, чабуул койгон душмандын мизин далай кайтарган. Элине курал болгон. Атадан балага мурас болуп келген ошол ыйык буюм Алыбекке тартуу этилди. Аны журт эстүүсү калыгул карыя сунду. Биримдигиңер бараң сөөгүндөй бек болсун, бараң өмүрүндөй узак болсун. Кара санаганды мунун огурсун. О, ыйык сөз. Ошо кездеги ошол жерде тургандар үчүн мээге мыктай орноп, унутулбас ыйык сөз. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качканбай Осмоналиевдин «Көчмөндөр кагылышы» тарыхый романын угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.